Кутмандуу кечиңиздер менен бул сиздер менен кайрадан ТВ1 KG телеканалы жана иш күндүн кечи берүүсү. Сиздер менен Адилет Каиров бүгүн кечтин кезекчиси болом. 2 саат бою сиздер менен билим берүү тармагы боюнча сүйлөшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, эч кандай башка каналга которулбаңыздар. Азыркы учурда сиздер үчүн жакшынакай музыкалык чыгарма Бегич жана Баястандан Калптын баары. Биз баштайбыз. Ey dostum, көңүлүң бийик болсун, чындыкка колсун, чындык сага орнолсун, тилиң бек болсун, алпышакка чек болсун, ишенбесең чык досуп, калптан менин бек болсун. Менин чөрөм рэп мунга бөлүп айтамын кеп, келип угуп кет, жалгыз чындык байкадың сен. Көчөнүн акыны мен, кулактын жакыны мен, жашагын акылың менен, чындыкка чакырам элим. Азыр элдин ою дүйнөгө чачырап, бекки жүздүк кыймылдары кеч болсо да ачылат. Калптын баары, калптын баары, калптын баары, калптын баары. Азыр элдин ою дүйнөгө чачырап, бекки жүздүк кыймылдары кеч болсо да ачылат. Калптын баары, калптын баары, калптын баары, калптын баары. Элиме рэп таратам, бир чындык деп баратам, угулат калп тараптан, аларды ким жаратат? Алдамчы калпты таратат, жараткан ага тараза, баары бир табат алазап, күтөт аягында жаза. Жаса, кыймылдап, батылдап, Келечек сенин колуңда, айда акыйкат жолунда, ийгилик сага жолугат, кармап каланы торуңа. жаша, болсун чындык калптын ордуңа. Азыр элдин ою дүйнөгө чачырап, бекки жүздүк кыймылдары кеч болсо да ачылат. Калптын баары, калптын баары, калптын баары, калптын баары. Азыр элдин ою дүйнөгө чачырап, бекки жүздүк кыймылдары кеч болсо да ачылат. Калптын баары, калптын баары, калптын баары, калптын баары. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Жаңы кошулган биздин телегөрүүчүлөргө да бир жолу саламатсыздарбы деп айтмакчыбыз. Анткени бүгүнкү кечебиз, бүгүнкү эфирибиз билим берүү тармагына байланышкан. Ошондой эле билим берүү тармагынын өзгөчө бир формасынын өкүлдөрү келип отурат. Биздин коногубуз Замира Жапарова, Ишеналы Баев атындагы университеттин ага окутуучусу, Борбордук Азиянын Евразия фондунун жана Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ачылган жогорку окуу жайлар аралык инклюзивдик билим берүү лабораториясынын методисти. Саламатсыздарбы? Замира, кандай келип атсыздар? Жакшы, рахмат. Саламатсыздар. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Ушу инклюзивдик билим берүү боюнча айтып берсеңиз, Кыргызстанда канчалык деңгээлде ошол өнүгүп жатат, канчалык деңгээлде керек биздин балдарга? Инклюзивдик билим берүү маселесин алганда, бизде Кыргыз Республикасы чындыгында бул маселеде жашпыз. Анткени башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде 90-жылдардан бери башталган. Эң биринчи ушу демилгечилер болуп бизде ата-энелер ассоциациясы чыккан. Себеби ошол учурда Кыргыз мамлекети жаңы суверенитетке өтүп баштаганда көп учурда ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген, аяр категориядагы балдар ушул билим алуу укугунан бир топ алыстап кеткенге жетишкен. Себеби көптөгөн атайын жатак мектеп интернаттар, атайын мектептер жабыла баштаган. Ошол учурда ата-энелер ассоциациясы ушул балдардын укугун коргоо максатында
баардык билим берүү тармактарына жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында көп маселелерди көтөрө башташкан, укуктук маселелерди. Анан ушуга байланыштуу эл аралык ар кандай уюмдардын, биз мамлекеттин өзүнүн аракеттери менен инклюзивдик билим берүү жайытыла баштаган. Негизи инклюзивдик билим берүү бул өзүнүн түз мааниси, кошулуу, башкача айтканда балдардын улутуна, динине, социалдык статусуна, ден соолук мүмкүнчүлүктөрүнө карабастан билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп эсептелет. Ушу инклюзивдик билим берүү идеологиясы азыркы учурда абдан актуалдуу болуп саналып атат. Себеби биздин республикадагы эл аралык көптөгөн документтерди кабыл алды, ратификациялады. Анын ичинен алсак, балдардын майыптуулугу бар балдардын укуктарын конвенциясын ратификацияладык. Ошол мыйзамга ылайык биздин мамлекет бир топ жоопкерчиликти өзүнө алды. Өкмөт тарабынан колдоо бар экен ошондо, э? Ооба, өкмөт тарабынан колдоо бар. Ушуга байланыштуу дагы биздин өзүбүздүн мамлекеттин бир топ укуктук ченемдик документтери кабыл алынды. Мисалы үчүн алсак, 2019-жылда Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү 3 жылга, 2023-жылга чейин өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган. Ушу концепцияга ылайык мамлекеттик программа кабыл алынган. Анын ичинде ошо ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ар кандай социалдык аяр категориядагы, анчинен турмуштук оор кырдаалдагы балдардын категориялары дагы колдоого алынып, колдоого алуу программалары, анчинен билим берүүгө жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу маселелери каралган. Инклюзивдик билим берүү ал жерде ошол артыкчылык катары, приоритет катары каралып турат да. Ушул документтерге ылайык биз инклюзивдик билим берүүнү мамлекет жайылтышыбыз керек да. Ушу Кыргызстанда өзгөчө тармактар пайда болушунун себеби көбүнчө эл аралык баягы спонсорлор деп койсок болот, проекттер деп койсок болот, ошолордун тарабынан инициатива көтөрүлүп ачылат эмеспи? Инклюзивдик билим берүү ошол качан пайда болду жана кимдин тарабынан пайда болду, ошол боюнча айта кетсеңиз. Эми жана жогоруда айтып өтпөдүмбү, бир топ ата-энелер ассоциациясы, анын ичинен дагы эл аралык уюмдар дагы бул Суроо талап болду, суроо талап болду. Анан мамлекетке колдоо катары бир топ эл аралык уюмдар, анын ичинен Сорос Кыргызстан фонду, ЮНИСЕФ балдар фонду, анан Step by Step деген сыяктуу уюмдардын баардыгы ушул мамлекетке колдоо көрсөтүшкөн. Азыркы учурда мисалы үчүн биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин өкүлү катары айта кетсем, бизде инклюзивдик билим берүү лабораториясы ачылган. 2016-жылдан бери иштеп келе жатабыз бул маселенин үстүндө. Ал лаборатория ошо Сорос Кыргызстан фонду жана Борбордук Азиядагы Евразия фонду тарабынан да каржыланып, биз ушу көбүнчө университеттерге ушул багытта иштеген келечектеги адистерди мындай усулдук колдоо аракетинде көрүп жатабыз. Анан бир топ усулдук китептер, усулдук кандайдыр бир колдомолор чыгып, андан сырткары жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында биз ушу инклюзивдик билим берүү маселесин жайылтуу, маалымат берүү максатында бир топ иш-чараларды өткөрүп келебиз. Анын ичинен мисалы үчүн жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында викториналар ушул маселе тууралуу, ар түрдүү конок лекцияларды өткөзөбүз. Анан ушу Сорос Кыргызстан фонду каржылап ар түрдүү ушул студенттер арасында иш-чаралар, андан тышкары мектеп мугалимдери, жогорку окуу жай мугалимдери, бала бакчалардын тарбиячылары, педагогдору арасында дагы ушундай маалыматтык иш-чараларды өткөзүп келебиз. Мындан тышкары коомчулук арасында дагы бир топ ушул маалымат акцияларын, маалыматтык иш-чараларды өткөзүп келебиз да. Сиздердин проекттер регион жактарда да иштейби? Ооба, мисалы үчүн Айыл жергесинде мисалы. Ооба, жакшы суроо, себеби айыл регионунда бул абдан маанилүү нерсе болуп келет. Себеби бизде ал жакта региондордо атайын бала бакчалар, атайын мектептер жок койсо, өзгөчө ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мектептер жок койсо болуп эсептелет да. Ошондуктан инклюзивдик билим берүү маселелери бул жерде да абдан актуалдуу. Себеби атайын адистердин коштоосу, атайын керек болсо да дарыгерлердин дагы кээ бир жерлерде жардамында жетишпей келет. Ошондуктан ушул Евразия фонду тарабынан ресурстук борборлор деп коебуз. Ал ресурстук борборлордо атайын психологиялык, медициналык, педагогикалык коштоо
уюмдар бар. Ошол уюмдар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн конкреттүү жардам, адрестүү жардам, даректүү жардам көрсөтүп келишет. Мисалы үчүн Нарын шаарында номер 8 Арстанбек Буйлаш атындагы орто мектеп бар. Ошол жерде ресурстук борборубуз иштейт. Андан тышкары Ош шаарында Наваи атындагы Алишер Наваи атындагы орто мектепте, бизде Чүй областында Лебединовка айылындагы номер 1 мектепте ресурстук борборлор иштеп келе жатат. Эми булар азырынча сынамык, мындай пилоттук болуп эсептелип жатат. Андан ары дагы ушу концепцияны ишке ашырууда Кыргыз Республикасына дагы ушундай идеялар жайылтылат деген үмүттө турабыз да. Ошол сиз айтып атпайсызбы, уюмдар ачылды депчи. Анан сиз айткан мисалы айылдар, точкалар бул аябай алыс жайгашкан жерлер, шаар четиненчи. Анан кантип табасыңар, кандай баягы поиск кандай болот, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Суроо талап мисалы сиздерге жазабы же сиздер наоборот ушундай кишилерди, волонтерлорду жибересиздерби? Негизи республикалык деңгээлде айтсак, республикалык деңгээлде ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү кызматтарын жеткиликтүү кылыш үчүн республикалык психологиялык, медициналык, педагогикалык консультация бар, кеңешме. Ошол кеңешмеге балдар, ата-энелер кайрылат. Балдарды ошо билим берүүсүн уюштуруш үчүн, балдарды билим берүү уюмдарына орноштуруш үчүн ал жерде конкреттүү сунуштар, рекомендациялар берилет. Алар мындай даректер боюнча атайын мектепке же жалпы билим берүү уюмуна мындай багытталат да. Анан региондордо болсо ушундай психологиялык, медициналык, педагогикалык кеңешмелер азыраак. Мисалы үчүн Жети Эгүз районунда бар, Ош облусунда бар, Жалал Абад облусунда бар, Ысык Көл облусунда бар. Бирок алардын баардыгы баягы коомдук негизде мамлекет тарабынан акча төлөнбөй иштеген уюмдар. Мисалы үчүн Бишкек шаарында андай уюм психологиялык, медициналык, педагогикалык кеңешме ал кадимки туруктуу негизде кадимки айлык акылар төлөнүп иштелет. Ал эми региондордо болсо бул кызмат ошо өзүнүн коомдук негизде өзүнүн баягы демилгечи катары гана иштеп келет да. Биздин ресурстук борборлорубуз ачык дайыма. Ал жерге ошол ата-энелер кайрылса болот, мүмкүнчүлүк бар болсо. Анан мындан тышкары биздин Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өзүбүздүн реабилитациялык борборубуз бар. Ал жерде логопедтер, дефектологдор, клиникалык психологдор иштейт. Балдарга биз ошо кайрылган балдарга волонтердук негизде жардам көрсөтө алабыз. Биздин студенттер дагы ал жерден жакшы тажрыйба ала алышат да. Анан ушул бюджет жагынан да суроо берейин деген оюм бар. Ошол көбүнчө учурда сиздер кайрымдуулук фонд катары иштейсиңер, туурабы? Инклюзивдик билим берүү, анан балдар кайрылат, мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар. Анан ушул финансирование кайдан келет? Акча каражаттар жетиштүү эле болобу? Мисалы сиздерге гана эмес, баягы китептер алышыңыздар керек, атайын китептер, алда өзгөчө китептер болот. Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Кайсыл жактан колдоо бар, балким эл аралык уюмдарданбы? Каржылоо маселеси азыр чындыгында курч турат, себеби бизде азыр ата-энелердин демилгеси менен гана көтөрүлгөн көптөгөн фонддор иштейт. Ошо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери, ошол адамдар өздөрү көптөгөн каржылоо маселесин өздөрү долбоор жазып, ар кандай эл аралык уюмдарга кайрылышат. Мисалы үчүн азыр бизде аутизм маселеси абдан актуалдуу болуп саналып атат, себеби мындай балдар, аутизм менен жабыркаган балдар көп. Ошол ата-энелердин ассоциациясы тарабынан түзүлгөн жакшы фонд бар, рука в руке деп, колдон колго деген бул фонд бар. Бул дагы өзлөрү ошо ар кандай эл аралык уюмдарга долбоор жазып кайрылып, анан иштеп жүрүшөт. Мындан тышкары ата-энелердин ассоциациясы бар, мамлекеттик, ошол Кыргыз Республикасынын баардык ата-энелерин бириктирген жаңырык фонду бар. Ошо жаңырык фонду дагы өзлөрү ошондой ар кандай каржылоо маселесин издештирип. Биздин лабораторияга келгенде бизде азыр ошо Кыргызстан Сорос фонду каржылап келет. Анан ар түрдүү жакында эле бизде ошо жылды аяктоо, окуу жылын аяктоосуна байланыштуу болгон чоң инклюзивдик билим берүү күнү өттү биздин университетте. Ал жерде студенттер өздөрүнүн тарабынан даярдалган, лаборатория тарабынан даярдалган ар түрдүү мастер-класстарды өткөзүштү. Жана бизге ушул жылдын аякташынын урматына Сорос фонду бир топ илимий усулдук адабият белекке
берди. Бул жакшы маанай болду, биз үчүн жакшы саамайлык болду. Ал жерде жакшы адабияттар, керектүү адабияттар, биздин студенттер, келечекте адистер колдончу адабияттар берилди да. Жумуштарыңыз качадан башталат ошондо? Канча жылдан бери башталып келе атат? Инклюзивдик билим берүү лабораториясы Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 2016-жылы ачылган. Ошол жылдан бери биз иштеп келе жатабыз. Ал жерде биздин көптөгөн конок лекцияларыбыз бар, студенттер үчүн мастер-класстар, студенттер үчүн викториналар, ар түрдүү эл аралык ушу быйыл буюрса 3-жылы эл аралык илимий практикалык конференцияны өткөзөбүз. Ал жерге мисалы үчүн былтыркы конференциябызда бизде Испаниядан, Италиядан, Украинадан, Белоруссиядан, Казакстандан, Россия Федерациясынан, Беларустан ушул бир топ коноктор онлайн катышып, жакшы өздөрүнүн мастер-класстарын студенттер үчүн, профессордук окутуучулук курам үчүн жакшы бир мастер-класстарын, докладдарын окуп беришкен. Быйыл дагы ошондой биз конференция өтөлү деп турабыз. Буюрса 16-июнда бул конференциябыз өтөт да. 2016-жылдан берки ошол проекттериңиз боюнча сурагым келип турат. Кандай иш жүргүздүңүздөр жана кайсыл ошол балким эл аралык проекттерди алгансыздарбы? Эл аралык долбоорлордон биздин лаборатория ошол Сорос фондунун долбоорун ишке ашырып келе жатабыз. Мындан тышкары мен өзүм тренер катары, эксперт катары ушу инклюзивдик маселелерине арналган бир топ долбоорлорго катышып жүрөм. Жакында эле Еврокомиссиянын долбооруна катышып, ушул атайын жатак мектеп-интернаттар бизде 2010-жылдан бери бир топ интернаттар, жатак мектептер реформалаштырылды. Ал жерде жайгашкан балдар жалпы билим берүүчү уюмдарга, жалпы билим берүүчү мектептерге жайгаштырылган, интернаттардын жабылганына байланыштуу. Анан ошол жердеги региондордогу педагогдор алар өзлөрүнүн ошол ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштөөдө бир топ кыйынчылыктарга кездешет. Ошого байланыштуу Еврокомиссия тарабынан ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуу боюнча тренингтерди өткөзүштү. Мисалы үчүн Ак Суу 7 регионунда, Кочкор районунда. Анан мындан тышкары ошол балдар менен иштөө, социалдык коштоону ишке ашыруучу социалдык кызматкерлер бар. Алар үчүн да кызматтар түзүлүп, тренингтер уюштурулуп, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, алардын ата-энелерин социалдык коштоо, психологиялык коштоо боюнча тренингтерди уюштуруп, эксперт катары чакырышкан. Ошол жерде катышып келдим. Калганын жарнамалык тыныгуудан кийин уланталы. Замира, кандай дейсиздер? Эскерте кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Замира Жапарова, инклюзивдик билим берүү боюнча сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү иш күнүнүн кечи телебүрүүбүздүн темасы билим берүү. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Да бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен ТВ1 KG телеканалы жана иш күнүнүн кечи телебүрүүсү. Бүгүнкү эфирибиздин темасы билим берүү тармагы. Бизде конокто Замира Жапарова, Ишенал Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, Борбордук Азиянын Евразия фондунун жана Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ачылган жогорку окуу жайлар эл аралык инклюзивдик билим берүү лабораториясынын методисти. Да бир жолу чоң рахмат келип бергениңиздерге. Анан сиз менен жардамга чейин ушул 2016-жылдан бери кылып келген долбоорлор боюнча сүйлөшүп атканбыз. Олон терсеңиз болот. 2016-жылдан бери бизде эл аралык долбоорлор менен дагы улай мамлекеттик деңгээлдеги дагы ар кандай иш-чаралар болду. Мисалы үчүн жана айтып өткөн Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган. Ошол боюнча жумушчу топ түзүлүп, ал концепцияны иштеп чыгуудагы ар түрдүү эл аралык, мамлекеттик эмес, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Анан ошол концепцияны иштеп чыгуунун үстүндө иштедик. Мындан тышкары бизде Кыргыз Республикасында АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы бар. Ошо демократиялык комиссиясындагы бир долбоор менен иштегенбиз. Ал жерде ошо билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча, билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү баланын игиликтүүлүгүнүн шарты деген долбоор болду. Ошол жерде биз социалдык педагогдор,
социалдык педагогдордун бирикмеси бар, социалдык педагогдор уюму деген. Ошол уюм менен биргеликте социалдык педагогдор үчүн Кыргыз Республикасынын ар түрдүү областтарында билимин чеберчилигин жогорулатуу боюнча иштедик, курстарды өткөздүк. Мисалы үчүн Баткен облусунда, Ош облусунда, Нарын облусунда ошол алардын балдар менен иштөөдөгү өзгөчө турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын үй бүлөлөрү менен иштөө боюнча социалдык педагогдордун чеберчилигин жогорулатуу курстарын өткөздүк. Анан ошол курстардын алкагында мигранттардын балдары өзгөчө орунду ээледи. Себеби азыр бизде өзүңөр билсеңер керек, миграцияга кеткен, ата-энеси миграцияга кеткен балдардын арасында ошол балдар эң биринчи аяр категория болуп эсептелет. Жанагы зордук зомбулукка кабылган балдардын арасында алар статистиканы карасак биринчи орунда турат да. Ошо миграцияга кеткен ата-энелердин балдары менен иштөө боюнча психологиялык колдоо көрсөтүү, алардын ошол опекундары убактылуу багып жаткан мыйзамдуу өкүлдөрү менен иштөө боюнча дагы курстарды өткөздүк. Анан ал жерде ошол мындан тышкары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча дагы бир топ окууларды жүргүздүк да. Андан тышкары бизде ошол психологиялык коштоо дагы көп мындай мааниге ээ да. Ошол балдардын психологиялык абалы, балдардын эмоционалдык абалын мындай жайлуулугун камсыз кылуу боюнча дагы курстар өткөзүлүп, бизде абдан мыкты психологдор ошо республикада өз ордун тапкан, мындай чокусу көрүнгөн десек болот, психологдор ошол социалдык педагогдор менен иштешти да. Алар дагы өздөрү айтып жатышты, биз үчүн абдан маанилүү. Себеби азыр мектептерде психологдор жокко эсе. Бишкек шаарында, Ош шаарында психологдор бар мектептерде, бирок региондордо психологдордун ставкасы да ачылган, штат жок да андай. Ошого байланыштуу керек ошо региондордо психолог. Ошо психологдор керек. Азыр дагы азыркы учурдун абалы көрсөтүп тургандай, мисалы үчүн Баткен кырдаалына байланыштуу дагы ал жерде психологдор иштеп жатат. Бул дагы далилдүү факт болду. Ал жерде психологдор керек. Себеби ошол чек арада жайгашкан айылдарда дайыма мындай чыңалган абалда турган учурлар кездешип атат. Бул жерде дагы психологдордун жардамы керек болуп экен көрсөттү да. Анан ушул эл аралык уюмдар менен иштешүү боюнча да сурагым келип турат. Кантип башталат ошолор менен чогуу иштеп кантип баштайсыңар? Проекттер жазылабы же кандай сүйлөшүүлөр болот? Эми биринчи кезекте бул ошол мамлекеттик эмес уюмдар, бейөкмөт уюмдар, мен өзүм иштеген дагы уюмдар дагы, ал эл аралык уюмдар өзлөрү дайыма конкурс жарыялап турат ар түрдүү долбоорго, ар түрдүү тематикаларга. Анан ал жерде көптөгөн уюмдар өзлөрү мындай заявка менен кайрылышат. Өтүнмө менен кайрылганда ал жерде өздөрүнүн мындай долбоордук сунуштар бар. Ошо долбоордук сунуштарды толтурабыз, ар түрдүү тематика өзүбүздүн ишибиздин алкагында биз ишке ашыра алчу долбоорлорго катышып, анан эгер ошого эл аралык уюм кызыкса, ошондо гана бизге ар түрдүү каржылоо маселесин көтөрөт да. Анан бул жерде мамлекеттин дагы бир топ орчундуу салымы бар десек болот. Себеби бизде мисалы үчүн азыркы учурда социалдык саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан дагы жылда мамлекеттик заказ берилет. Ошо мамлекеттик заказдын алкагында дагы ар түрдүү бейөкмөт уюмдарга мүмкүнчүлүк берилет да, долбоорлор берилет. Мамлекет тарабынан ар түрдүү суммада, ошо көбүнчө миллион сомдун тегерегиндеги долбоорлор сунушталат. Ал жерге бейөкмөт уюмдар катышат. Бизде ошо социалдык педагогдор союзу коомдук бирикмеси дагы ошондой долбоорго катышып, мамлекеттик заказды аткарып жатабыз азыркы учурда. Ал жерде мисалы үчүн Чүй облусунун турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрүнүн балдары үчүн үй бүлөлүк баалуулуктар, үй бүлөлөр үчүн үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча ошо долбоор ишке ашырып келебиз. Мындан тышкары дагы геронтологиялык борбор деп коебуз. Бул турмуштук оор кырдаалга кабылган карылар, кары картаң адамдарга дагы психологиялык колдоо, алардын жашоодогу натыйжалуулугун
колдоо боюнча дагы долбоорду ишке ашырып жатабыз да. Толугу менен балдарга гана эмес, улуу кишилерге дагы Ооба, колдоо көрсөтүп турбайсыздарбы? Себеби баягы алтын убак деп коебуз, алар пенсияга чыккандан кийин көбүнчө адамдар ошо психологиялык жактан жабыркашат, себеби өзүн керексиз мындай коомдон сырткары сезип калган каарылар бар. Ошолорго дагы колдоо көрсөтүп, алардын натыйжалуулугу, алардын керектиги дагы эле болсо коомго бир топ пайда келтире алары тууралуу иш жүргүзөбүз да. Ба инклюзивдүү билим берүү болгондуктан өзгөчө балдар сиздерге кайрылат болуш керек. Көйгөйлөр менен ошол эң башкы көйгөйлөрү кайсы, кандай көйгөйлөр менен кайрылат, ошолор боюнча айта кетсеңиз. Ооба, мисалы үчүн башка мамлекеттерге салыштырмалуу инклюзивдик билим берүү маселеси, инклюзивдик билим берүүнү жайылтуу негизи биз азыр жаш мамлекет болуп жатпайбызбы? Салыштырып болбойт. Биздин өзүбүздүн менталитетибиз, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар, өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлдеги кандайдыр бир өзгөчөлүгүбүз бар. Ошондуктан бизде мисалы үчүн эң негизги көйгөй деп саначу нерсе бизде азыр адистердин жетишсиздиги да. Мисалы үчүн ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн балдар менен иштеген адистер, булар логопедтер, бул сүйлөө жагынан ар кандай өксүктөргө ээ болгон балдар менен иштеген адистер. Анан олигофренопедагогдор, бул акыл эс жагынан артта калган балдар менен иштеген адистер. Сурдопедагогдор, бул угуу жагынан артта калган, угуу жагынан кемчиликтери бар балдар менен иштеген адистер. Анан ошондой эле тифлопедагогдор бар, бул көрүүсү бузулган балдар менен иштеген адистер да. Ушул адистердин баардыгы азыр бизде Кыргыз Республикасында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети гана даярдайбыз. Бул жерде бир ондогон гана адистер даярдалып чыгат. Мындай кол менен санасак да бул адистерди санап бере алабыз. Себеби бизде азыр мындай мектептер, атайын бала бакчалар аябай аз да. Анан эң негизги көйгөй ушул балдардын билим алуу, билим өнүктүрүү кызматтарын алуу маселеси да. Мисалы үчүн азыр ар бир 5-чи бала статистика боюнча мындай ар түрдүү өксүктөр менен жабыркаганда, мисалы үчүн бизде Кыргыз Республикасында азыр 30 миңге жакын бала бар да, ар түрдүү ден соолугунан майыптуулукка ээ болгон балдар. Ушул балдардын баардыгы адистердин коштоосуна, адистердин жардамына муктаж. Анан азыр көбүнчө ошол мамлекеттик деңгээлде ушундай штаттардын жоктугу, вакансиялардын жоктугуна байланыштуу алар ар түрдүү мамлекеттик эмес реабилитациялык борборлорго, мамлекеттик эмес кандайдыр бир уюмдарга акча төлөп барганга муктаж болуп атышат да. Ал эми биз мамлекет тарабынан мындай штаттар ачылса жакшы болот эле деген муктаждык бар да. Себеби ушу ата-энелердин баардыгы эле бул адистерге акча төлөп бара алышпайт. Мисалы үчүн логопедтер бизде аябай жетишсиз, региондордо жок койсе, ал эми шаардык бала бакчаларда ар бир бала бакчада деле эмес бул логопедтер. Анан андан тышкары акыл эси артта калган балдар менен иштөөчү адистер дагы жок койсо да. Ушул көйгөй азыр бизде курч да. Ошо сиз айтып атпайсызбы, адистердин жетишсиздиги, окуу жайларынын жетишсиздиги деп. Бул ошол мүмкүнчүлүк чектелген балдардын көбөйүшүбү же тескерисинче өкмөттүн маани бербегендиги? Жок, өкмөттүн мамлекеттин маани бербегендиги деп айтсак дагы болбойт. Себеби бизде баардык эле мамлекеттерде сыяктуу эле ошол майыптуулуктун таралыш деңгээли 2-3% эсептелет да, 2-3% баардык эле мамлекеттерде. Биздин мамлекетте деле ошо 2-3%-ын тегерегинде турат. Биздин 6 миллион калкыбызга азыр ошо 30 миңден чукул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, майыптуулугу бар балдар бар да. Анан мамлекетте ошол эми азыр билим берүү министрлиги дагы бир топ мындай көйгөйдү көтөрүп жатат. Азыр ошол ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укуктары тууралуу, алардын билим берүү жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу сыяктуу болгон бир топ законопроекттер, мыйзамдын долбоорлору азыр каралып жатат, угуп жатсаңыздар керек. Анан азыр эми ушул адистердин жетишсиздиги, мындай десек, бюджеттик орундар берилет, азыраак берилет да. Ал эми контракттык негиздеги орунга бизде азыр жаштар көп барбайт да, себеби мугалим адистиги анын ичинен ошо майыптуулугу бар балдар менен иштечү адистикке жаштар көп кызыкпайт да, себеби айлык акылары азыраак,
анан ошого Жумуш оор, байланыштуу жумуш оор, абдан жоопкерчиликтүү, анан ошого байланыштуу мындай адистер көп барбайт да, бул адистик. Бул суроону башында берсем болмок экен, бирок азыр деле кеч эмес. Ушул инклюзивдүү билим берүү тармагына кантип келип калдыңыз? Эмнеден башталды? Бул абдан кызыктуу тажрыйба, себеби мен эми бир топ жыл болуп калды бул маселелер менен алектенип жатканыма. Негизи өзүм адистигим боюнча дефектологмун. 1993 жылы ушундай адистикке Кыргыз мамлекеттик университетине, Ишенал Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетине Өзүңүз эле иштеп тапшыргам. жаткан университетте? Өзүм ошол жерде окуу жайын аяктагам, дефектолог адистиги боюнча. Анан ошол эмгекти аркалап келе жатам. Буюрса ошол бир топ жыл болуп калды. Анан бул адистик менен иштегениме, алектенгениме негизи мындай өкүнбөйм да, себеби адистик аябай кызыктуу, жоопкерчиликтүү, ошону менен бирге мындай сооптуу иш десек да болот да. Өзүңүз айтып атпайсызбы, бул аябай оор жана жоопкерчиликтүү, ошол эле убакта айлык акысы аз деп. Бирок ошо сиздин учуруңузда себеби эмнеде болду? Ушул кесипти аркалаганга. Мен өзүм бала кезимден эле мугалим кесибине кызыгып жүргөм. Өзүм ата-энем да педагогдор. Апам, атам экөөтөн 40 жылдан ашык ушул эмгекте иштешкен. Анан мен мугалим болом деген кезде ата-энем айтышканда ушул адис абдан маанилүү деп, ошол убакта абдан популярдуу, актуалдуу болчу. Анан ошол убакта тапшырып калгам, ошондон бери иштеп жүрөм. Ата-энем таасир десем болот да. Себеби ушундай болду, э? Анан ошол эле учурда көптөгөн балдар сиздерди окушат, анан жыл сайын өзүңүз айтып атасыз, адистер жетишпей атат, окуучулар жетишпей атат, балдар көбөйүп атат, сунуш талаптар бар. Анан ошол сиздин келечектеги ушул пландарыңыз боюнча, балким долбоорлор боюнча айта кетсеңиз. Пландар абдан грандиозный десек болот, мына орусча айтканда. Пландар абдан көп. Бизде азыр инклюзивдик билим берүү маселеси боюнча бир топ долбоорлор турат. Азыр ошо Сорос фонду тарабынан каржылаган, андан башка дагы ошо инклюзивдик билим берүү лабораториясы боюнча айтсам, бизде бир топ ушул балдарга арналган кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде ушулдук колдомолор, окуу китептери жок койсо, себеби бизде атайын мектептердин баардыгы орус тилинде да, эмнегедир. Анан азыр бизде ошол эң биринчи артыкчылыктуу маселе катары ушул балдар үчүн кыргыз тилинде бир окуу колдомолор даярдасак, ушул балдар үчүн бала бакчаларга бир топ окуу колдомолор азыр даярдалды. Анан андан кийинки этабы ушул атайын мектептер үчүн инклюзивдик билим берүү тарабында, жаатында адистерди даярдоодо. Кыргыз мамлекеттик тилде азыр биз жаңы окуу планын ошо билим берүү министрлигине тарабынан бекитилди. 5 жылдык окуу программа болот. Башкача айтканда, кадимки, мисалы үчүн башталгыч класстын мугалимдери 4 жыл ичинде даярдалып атпай, ошого дагы 1 жыл мындай кошумча адистик катары кошулуп, жаңы окуу планы бекитилди да. Анан буюрса кийинки жылдан баштап ошо окуу планы боюнча адистерди абитуриенттерди кабыл алсак деген турабыз. Бул биринчи планыбыз. Экинчи планыбыз ошо окуу китептерин, окуу колдомолорду мектеп мугалимдери үчүн ар түрдүү бир методикалык сунуштамаларды даярдасак деген дагы бир планыбыз турат. Андан тышкары дагы ошо лабораториянын алкагында ар түрдүү бир белгилүү дүйнөгө бир топ ушул жаатта мындай бир төбөсү көрүнгөн адистерди чакырып, биздин студенттер үчүн конок лекцияларды, конок мастер-класстарды уюштурсак деген пландарыбыз бар. Аябай грандиозный пландар экен сиз айткандай. Андыктан балким биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында ушундай волонтер болом деген же болбосо психолог болом, логопед болом деген көрүүчүлөр болуп калышы мүмкүн. Андыктан кайрыла кетсеңиз болот, чыгара кетсеңиз болот. Кайсыл жакка кайрылыш керек сиздердин фондко барыш үчүн жана сиздин кесипти аркалаш үчүн? Урматтуу быйылкы биздин 2020-21 окуу жылынын абитуриенттери
бизге Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине келсеңер болот. Биз жакта абдан кызыктуу, актуалдуу адистиктер бар. Себеби педагог бул абдан мындай Кудай Алла Таалам өзү берген адистик десек болот. Бул жерде балдар менен иштегенди жакшы көрсөңөр, анын ичинен ошол маанилүү адиске тапшырам, актуалдуу адиске тапшырам десеңер, логопедия, сурдопедагогика, олигофрена педагогика адистиктерине тапшырсаңыздар болот биздин университетке. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы эле кошулсаңыздар, биздин бүгүнкү темабыз билим берүү тармагы. Жана ошондой эле биздин бүгүнкү сыймыктуу коногубуз Замира Жапарова, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, Борбордук Азиянын Евразия фондунун жана Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ачылган жогорку окуу жайлар аралык инклюзивдик билим берүү лабораториясынын методисти. Чоң рахмат. Жакшы сүйлөшүү болду. Андыктан сиздер дагы жаныбарлардын сүйлөшүү кандай болот десеңиздер, кийинки сюжетте биз айтып бермекчибиз. Бардык айванаттар коммуникацияны колдонушат. Крабдар кыпчууларын бири-бирине шилтешет. Ошону менен алардын ден соолугу чың жана жупташууга даяр экендигин көрсөтүшөт. Каракатица атаандаштарын жашыруу же коркутуу үчүн таасиринде оймо чиймелерди пайда кылган хроматофор деп аталган пигменттүү клеткаларды колдонушат. Арылар татаал бийлерди бийлешип, жакындарына азык-түлүк булагы жайгашкан жер жана сапат жөнүндө кабар беришет. Жаныбарлардын баарынын байланыш тутумдары таасирдүү, бирок жаныбарлардын тили барбы? Бул суроого жооп берүү үчүн адатта тилге таандык болгон 4 өзгөчө касиетти каршыбыз керек. Бул суроого жооп берүү үчүн адатта тилге таандык болгон 4 өзгөчө касиетти карашыбыз керек. Дискреттүүлүк, грамматика, өндүрүмдүүлүк жана орун алмашуу. Дискреттүүлүк деп жаңы ойлорду жеткирүү үчүн туташтырыла турган үндөр же сөздөр сыяктуу айрым бирдиктердин жыйындысын билдирет. Мисалы, муздаткычтагы тамга магниттер топтомунда алар ар башка сөз айкаштарын түзүү үчүн кайрадан жайгаштырылышы мүмкүн. Грамматика ушул айрым бирдиктерди кантип айкалаштырууну талап кылган эрежелер тутумун түзөт. Өндүрүмдүүлүк бул чексиз көп билдирүүлөрдү жаратуу үчүн тилди колдонуу мүмкүнчүлүгү. Орун алмашуу деген нерсе учурда көрүү чөйрөсүндө болбогон нерселер жөнүндө сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн билдирет. Мисалы, өткөн, келечек же ойдон чыгарылган окуялар жөнүндө. Ушул касиеттердин бири жаныбарлардын тилинде байкалабы? Чаяндардын жана каракатицалардын тилинде жок. Алар сигналдарды бириктирбейт. Бул сигналдар грамматикалык тартипте да эмес. Алар учурдагы абалды гана өткөрүп турушат. Мисалы, менин ден соолугум жакшы же мен уулуумун. Бирок кээ бир жаныбарлар бул касиеттердин айрымдарын көрсөтүшөт. Арылар селкинчек бийдин кыймылын, узактык жана бурч менен колдонуп, тамак аш булагынын жайгашкан жерин жана көлөмүн сүрөттөө үчүн колдонушат. Демек, арылар орун алмашуу касиетин көрсөтүшөт. Миңдеген адамдардын колонияларында жашап, чөйлөргө, каркыраларга, борсуларга, жыландарга жана адамдарга жем болуп кызмат кылган иттер дагы ушундай мүнөзгө ээ. Сигналдар аркылуу кемирүүчүлөр жырткычтын көлөмүн, формасын жана ылдамдыгын, ал эми адамдарга карата кандай кийим кийип жүргөнүн жана жанында мылтык бар экендигин билдиришет. Улуу маймылдар, шимпанзе жана гориллалар дагы баарлашууну жакшы көрүшөт. Айрымдары атайын жаңдоо тилин үйрөнүп алышкан. Уошо аттуу шимпанзе көптөгөн белгилерден баштапкы фразаларды түзүп, дискреттүүлүгүн көрсөттү. Мисалы, сураныч, ачып бер, тезирээк сыяктуу. Миңдеген ашык белгини жана 2000ге жакын күнүмдүк англисче сөздөрдү түшүнгөн горилла ургачысы көз жумган сүйүктүү мышыгы жөнүндө айтып берген. Бул орун алмашуу жөндөмүн көрсөтөт. Келтирилген эки мисалда приматтар жаратылышта кездешкен байланыштан айырмаланып, адамдын байланыш тутумун колдонгонун белгилей өтүү керек. Жаныбарлардын татаал байланышынын көптөгөн башка мисалдары бар. Мисалы, дельфиндик байланыш. Алар жаш курагын, жайгашкан жерин, атын жана жынысын таануу үчүн ышкырышат. Ошондой эле окумуштуулар алар менен байланышуу үчүн колдонгон жаңдоо тилиндеги бир аз грамматиканы түшүнүшөт. Бирок дельфиндердин табигый байланышында грамматикалык система байкалбайт. Бул байланыш тутумдары биз белгилеген айрым тилдик өзгөчөлүктөргө ээ болушу мүмкүн. Бирок алардын бири дагы 4 касиетке ээ эмес. Уошо менен Коконун укмуштуудай жөндөмдүүлүктөрү 3 жашар балдардын тил билүү деңгээлинен төмөн. Ошол эле учурда жаныбарлар бири-бири менен баарлашуу темалары адатта чектелүү. Арылар тамак жөнүндө,
талайттери жырткычтар жөнүндө, ал эми рактар өздөрү жөнүндө сүйлөшүшөт. Адамдын тили дискреттүүлүк жана орун алмашуу жөнүндө айтпаганда, өзүнүн грамматикасы менен өндүрүмдүүлүгүнүн күчтүү айкалышы менен айырмаланып турат. Мейвис чектелген элементтерди кабыл алат жана чексиз сандагы билдирүүлөрдү жаратат. Мурун жок болгон сөздөр менен татаал сүйлөмдөрдү түзүп, түшүнө алабыз. Биз тилди чексиз көптөгөн темаларда пикир алышуу, ойдон чыгарылган нерселер жөнүндө сүйлөшүү жана калп айтуу үчүн колдоно алабыз. Изилдөөчүлөр жаныбарлар менен байланышуунун башка өзгөчөлүктөрүн ачып улантууда. Адамдардын тили жана жаныбарлардын баарлашуусу анчалык айырмаланбастан, тескерисинче, бири-бири менен тыгыз байланышкан процесстер болуп чыгышы мүмкүн. Жалпысынан алганда, биз баарыбыз жаныбарларбыз. Биз 2 ашууну ашып өтүп атактуу чаар жылкылардын үйү болгон экологиялык фермадагы чаар сулууга бардык. Токтогулда жылкы чарбасында байыркы каада салты мал узатууну өткөрүүнү чечтик. Бул малды жайлоого жиберүүдөн мурун атайын ритуал өткөрүүнү билдирет. Илгертен бери кыштоодон кийин жылкылар жайкы жайлоого жөнөтүлүп турган. Бул бүтүндөй азем болчу. Жер эни жана жийит ата тоо жайыттардын рухун жакшыртуу максатында ырым-жырымдар жана каада салттар аткарылган. Жайлоодогу жылкылар, уйлар жана кочкорлор кыштан өтүп, көчмөндөрдүн үй бүлөсүнө жакшы кызмат кылып, күч-кубатка толуш үчүн жайлоого жөнөтүшөт. Байыркы ырым-жырымды өз көзүбүз менен көрүү үчүн биз дагы ушул сонун иш-чарага келдик. Иш-чара сонун өтүп жатат. Рыба вообще пальчики оближешь. Жарма попробовали? Жарма абдан даамдуу экен. Очень вкусный, кстати. Ушундай сулуулукту кантип жараттыңыз? Жаратууну кааладык, анан жасадык. Это талант. Как вам чар сулуу? Супер. Достойно. Негизинен биздин кыргыз улутубуздун этникасына басымдуулук кылдык. И Везде можно продавать, да? классно, большие перспективы. Парагвайдан Мальфред, Жапониядан да бирөө бар. How are you? I'm good, thank you. What do you think about this event about char sulu? It's beautiful here. Very good. Бул жерде жаратылыш абдан кооз экен. Шляпа у вас очень красивая. Коноктор жаратылышты жактырып, Токтогул суу сактагычынын фонунда аттар менен сүрөткө түшүү үчүн панорамага чыгышты. Бул жерде көз караштар чындыгында сонун. Чаар тукумундагы аттар дагы тоого чыгып, кечки коноктордун сүрөттөрүн алардын катышуусу менен кооздошту. Тукумдун негизги өкүлүнүн капталында жүрөк түрүндөгү так бар экен. Ден сулуу кандай? Сонун, айгырдай. Здесь Бул жерде бүтүндөй экосистема түзүлөт. Мейманканалар жана ресторандар болот. Пивоны сүйүүчүлөр үчүн пивоварнялар болот. пиво здесь будет, там пивоварни, да, там и так далее. Подумала, сейчас такую музыку поставим, еще романтично. Водохранилище, да. Суу сактагыч, жашыл өсүмдүктөр, кооздук. Убакыттын өтүшү менен адамдар материалдык нерсеге муктаж болбой калышат. Потому что Мунун баарына тоюшат. Ошондо качандыр бир кезде адамдар ушундай окуяларды каалашат. Анткени ар бирибиз кичинекей кезибизде жомоктор менен чоңойдук. мы выросли на сказках. Кеч кирди, бирок коноктор кетүүгө шашылган жок. Алар күлүп эс алып отурушту. Ошол күнү кечинде аба ырайы жакшы болду, абдан жылуу. Түн киргенде баары сыйкырдуу аттар жөнүндө документалдуу тасма көрүү үчүн чогулушту. Жаңы Зеландиядан келген 70 жаштагы Аппалуза жылкы багуучусу Скотт сейрек кездешүүчү чаар Аппалуза жылкысынын келип чыгышы жөнүндөгү чындыкты билүү үчүн Кыргызстанга келет. Анын жылкысын табуу үчүн ал акыркы 12 жылда биринчи жолу ээрге кайтып, дүйнөдөгү эң бийик тоо кырларынын биринен өтүп, Түндүк Американын Аппалуза жылкысынын чыныгы мекени Европа эмес, Азия экендигин билүүгө аракет кылат. Расмий иш-чара толгу менен расмий эмес, чын жүрөктөн өттү. Оттогу даамдуу плов, ысык борсоктор жана салттуу Токтогул жармасы. Токтогул Сити тоонун жагымдуу ырлары.
Көптен бери жылкыларды жайлоого жиберүүдөн мурун алар жылкыларга эч нерсе болбосун деп тиленишкен. Кечинде Мунарбектин апасы бата берди. Дәбір жолу саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Жаңы кошулган жана социалдык баракта көрүп жаткан биздин телегөрүүчүлөргө дагы салам айта кетейин. Бүгүнкү иш күнүнүн кечи берүүбүздүн темасы билим берүү тармагы. Андыктан бүгүн бизде эфирде Алмамбет Нарыбаев, IT Run эл аралык академиясынын негиздөөчүсү. Кош келипсиздер. Чоң рахмат Алмамбет мырза келип бергениңиздерге. Ушул IT Run эл аралык академия боюнча сурагым келип турат. Качан ачылды, качан баштадыңар, жана кандай иш алып барып жатасыздар? Биз өзүбүз негизи уже 4-жыл болуп атат ачылганыбызга. Бирок ачылганынын себеби биз өзүбүз келинчеги менен мындай айтканда эми ачык эле история, бул мындай интересный болот болуш керек. Албетте. Чет мамлекетке барып, өзүм деле мындай айтканда башында катты амбиция менен Европага кетип, бизнес ачам деп ачтым бизнести. Бирок кээ бирде окшошпой, кичине күйүп эметип, анан ошо келинчегим экөөбүз Германияга келип, көп мамлекетке барып келгенбиз. Анан Германияда 1 жыл жашап, окуп келгенбиз өзүбүз. Академияны бүтүп, программалоо боюнча. Анан ошол келинчегим уже окуунун бүтүп атканда Google компанияга кирген, удаленный фриланс работник болуп, Google'дун проекттери иштейт. Мындай айтканда, саатына 2,5 мың сом алат да, бүгүнкү күнгө чейин. Декреттен чыгып, биз Америкага барып, балам төрөп келгем Америкадан, анан келип, уже декреттен чыгып, кайра иштеп атат. Куттуктайбыз. Ошо менен ушинтип ачылганбыз. Өзүңүз дагы программистсиз кесип боюнча? Биз окуганбыз. Мен өзүм финансист болчумун, анан мындай айтканда, чет мамлекетте азыр финансисттер керек жок деле да, мындай ачык айтканда. Анан биз ошону тенденцияны көрүп, медицина жана программисттер аябай жетишпей атат да, бул дүйнө жүзүндө. Келечектеги кесип болуп саналат эмеспи IT? Ооба, анан ошол бизде баягы эле традиционный мышление менен ойлонуп койду деле жок да. Анан ошол жака жетип баргандан кийин, кыйналгандан кийин, анткени мен стройкада иштеп жүрдүм. Германияга келгенде башында. Ошол тапкан акчаны, стройкада тапкан акчаны кымбат билимге, кечинде окууга, костюм-шим кийип алып, кечинде курстар аларда, курс академияны бүткөнбүз өзүбүз. Ошо 8 айлык академияны бүткөнбүз да, мындай айтканда. Кийинки суроо ушул IT технологиялар боюнча болсун. Кыргызстанда канчалык деңгээлде ушул баягы сфера маанилүү жана суроо талаптарга ээ? Азыркы учурда бизде мен өзүм ойлойм, мындай өзүңүздөр да көрүп жатасыңар, ар кайсы мамлекеттерде ошо саналыптуу уже болуп иштеп жатат да. Бирок биздики Кыргызстанда азыр эми келип бартат, мисалы, могу безопасный город деп уже иштегишке жүрүп, уже элдин баары мисалы уже мындай түшүнүп калды да, нарушать эткен болбойт. Баягы күндө эле бараттык бир досумдун машинасында. Если төлөбөй койсоң, они оказывается карап, номерди бивать этип, токтотуп, штрафстоянка койгон мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан айттым, мындай уже жакшы иштеп баштапты уже ушул проект боюнча. Анан мен өзүм ойлойм, негизичи бизде өзгөрөт бул мындай бир 10 жылдабы же 15 жылда, если бизде ресурс болот. Ресурс деген человеческий ресурс да, мындай ачык айтканда. Бизде просто нехватка болуп атпайбы, мындай статистика боюнча, мисалы, Соростун статистикасында 2025 жылы 50 000 киши жетпейт Кыргызстан боюнча. Европа менен Американы салыштырганда, Европада 2022 жылы прогноз койгон, 2018 жылы биз конференцияда жүргөндө. Алар айткан 1,5 миллион программист жетишпейт европейский мамлекеттерде. 2 жыл мурун статистиканы карадык Американын. Америкада уже где-то 2000 канча жыл деди эле, 2022 же 23 миллиондон ашык специалист жетишпейт. Кыргызстанда 50 000 болсо, ошончулуктан бизде мен ойлойм, что будущем мындай айтканда көбүрөөк молодежь түшүнүп, мындай анткени статистика боюнча 8% 11 класс бүткөн окуучулар программалоо факультеттерге тапшырат да, мындай айтканда. И то из них 2% жумушка кирет экен. Ошондо эсептеп 100%тан 2% жумушка кирип атабы. Калгандарынын баары экономист, юрист же башка тарап, башка сфераларга тапшырып. Ошончулуктан бизде ресурс жок да, что чоң компаниялар, мисалы, Украинаны эсептеп көрөбүз. Средняя заработная плата
Украина менен Кыргызстандык одинаковый биздики менен. Мисалы, там $200 средний, плюс-минус гривен менен эсептегенде анча деле чоң эмес. IT сферасы тактап калдык. Жок, мен просто жизненный менен айтып атам да, хоть негизинен, бирок аякта 185 000 программист иштейт. Бирок Украинада көп крупный компаниялар ачылган, Microsoft, чоң деген компаниялар филиалдарын ачкан. Мүмкүнчүлүктөр бар. Инвестициялар келип атат Украинага. Ошондуктан деле Беларусь мисалы кичинекей эле мамлекет, бирок 90 жылдары башталган ушу. Мындай айтканда кодинг, IT кандай развиваться этип, анан чоң жыл сайын поступление мындай чет мамлекеттен чоң акча келет да. Мен деле ойлойм, негизи биз ушундай ушул сферага чоңураак басым жасасак, биз деле экономикабыз посредством IT, во-первых, инвестиция келет. Чоң проекттер мына көп компаниялар ачылып атат. Бизде кыргыздар келип, Америкадан, Европадан келип, чоң заказдарды алып, мыякта уже программист иштетип атат да, мындай айтканда. Ошончо оюм. Эң көп ресурс болсо, көп компания келип филиалын ачат. Мисалы мен тоже кыскача айтып кетейин, ИПАМ деген компания бар. Они, получается, одни из первых людей, которые мындай чет мамлекетке Беларустан кетип 91-жылы. Эң ошо биринчи баштаганда аутсорс кылып, Беларусьта иштетип, американский проекттерди алып, а белорустар ошо Белоруссияда иштеп, азыркы учурда ошо компанияда 60-70 миң программист иштейт. 25 мамлекетте филиалдары бар, Казакстанда бар официалдуу. Бизде пока удалённый иштеп атат. Зарплаталары средний 1,5 миң 2 миңге чейин төлөп берет. Азыр биздин кыргыздаргачы ошо компания. Анан алар айтып атат, буюрса филиал ачат экен, буюрса билбейм мен. Бирок Кыргызстанда Кыргызстанда филиалын ачат. Если көбүрөөк ресурс болсо, человеческий көп программисттер болсо, ошондо ачылат деп. Эми ушундай кыскача айта кеттим да мындай. Бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы билим берүү тармагы болуп атпайбы? Андыктан сиз академиянын негиздөөчүсү катары Кыргызстанда болуп жаткан ушул IT кесиптери боюнча анализ жасаган болушуңуз керек. Балким университеттерде болобу, чоң вуздарда болобу, кандай болот системасы, система образования, система подачи ошол маалымат боюнча, IT боюнча. Анан сиздин оюңуз боюнча канчалык деңгээлде жакшы өрчүгөн бизде? Сиздин бай эл аралык тажрыйбаңыз бар да, ошон үчүн сурап атам. Мен өзүм мындай салыштырмалуу. Бизде мен жамандап да айта албайм, же жакшы деп деле айта албайм. Бирок мен өзүм оюм, мисалы университетте деле аябай көп тилдерди окуп баштайт да. Анан 5 жылдын ичинде даже российский кереки вуздардан тааныш инилерим бар. Алар ошол жакты бүтүп деле кыйын болуп атат жумушка кирүүчү. Анткени көп направлениени окуду. Анан жумушту окууну бүткөндө уже бир узкий специализация менен кыйыныраак болуп атат да жумушка кирүү үчүн. Ошончулуктан биздики мисалы кандай академия, биздики бир направленияны мындай айтканда 1 жыл ичинде окуйт. И уже ошол направленияны мисалы бөлүнөт да фронтенд же бэкенд жака. Мындай специализациясы. И ошого жараша уже алар специалист болуп келет, бир тилди окуп. Мисалы бизде дүйнө жүзүндө 3 эле тил бар, самый мындай востребованный бул Python, JavaScript, Java, мындай эң чоң распространенный программисттердин тили. Анан ошончулуктан мен ойлойм, негизи университеттерде деле мындай биринчи жыл болсо хоть бир направленияны до конца бүтүрүп туруп, анан башкага өтүп деп окутса жакшы болот эле деп ойлойм. Аягына чейин чыгарып, месине калып калгандай болот. Анткени биздин көбүнчө студенттерибиз ошо университеттерде окуган 3-4 курсту окуган балдар бизге келип окуйт да. Ачык айтканда элечи. Ошондой болуп атат да биздики. Ушул ответтен кийин баягы суроо жаралып атат. Канчалык деңгээлде ушул вуздарда окуу керек анда? Балким азыркы учурда 21-кылым болуп атпайбы? Сиз айткандай санарип доору, анан балким курстарга барып эле, чаган акчаны төлөп эле, ал жактан жакшы кесипке чыкса болобу? Эми мыякта бул ар кандай болуп атпайбы, кимге диплом керек. Бирок мен өзүм оюм, негизи азыр мындай көбүнчө эле компаниялар карабайт деле сертификатпы же дипломбу. Мында ачык сөзү да, анткени алар только билимин карайт. Жумушка алганда обязательно тестти өтөт. Тестти жакшы берсе, жумушка алат. Көп деле карабайт, принципи мындай эмегечи сертификатпы же диплом. Бирок гос жумушка кирейин десең, программист болуп, обязательно дипломду сурайт. Ошончулуктан мыякта эми двоякий ой болуп атат негизи. Анан бирок университет керек мен деп ойлойм, анткени социалдык жана жашоого бул аябай мындай жакшы жактан опыт болот деп ойлойм да. Билим деңгээли төмөн болсо дагыбы? Мен просто ошо айтпадым башында, кичине направленный болуп окутса жакшы болмок депчи. Мен айткан жокмун, жаман же жакшы деп, просто мен өзүм оюм айтып атам, анткени бул
бул чоң система да. Анан чоң системаны өзүм эле оюм айтсам өзгөрбөйт да негизичи. Бирок өзүм оюм мындай жакшы вуздар деле бар бизде негизи. Бирок ошо вуз керек окутуп до конца добивать этип мындай уже окууну бүтүп атканда чтоб мына жумушка киргендей кылыпчы. Көбүнчөсү мына айткандай 8%-тын 6% по профессии иштебейт программист болуп. Даже көптөр окууну эми билбейм мен, бул статистика, Соростун статистикасы билесиз, алар аябай жакшы статистика кылат, анализ кылат аябай күчтүү. Ошо статистикасы 100%-тын общий окуучу бүтүрүп аткан балдардын 2% жумушка кирип атат да. Ошончуктан мен оюм мындай. Айтиран боюнча сүйлөшөлүк, эл аралык академия боюнча билим берүү системасы боюнча айта кетсеңиз, кандай тажрыйба алышат, балким эл аралык деңгээлге да чыгышабы, башка мамлекеттерге барышабы бүткөндөн кийин, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Толугу менен Айтиран боюнча. Бизде негизи мисалы момундан баштасам болот да. Тил программирование бул одинаковый да, бирдей эле. Европада ушул тил менен иштешет программисттер, Америкада ушул тил менен иштешет программисттер, Кыргызстанда деле ушул тил менен иштешет программисттер. Эми мондай вопрос болот да. Эми кантип Кыргызстанда жашап, окуп, анан же Германия, же Америка кетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Эмне керек алга? Если базасы жакшы болсо, опыту жакшы болсо, анан билими, программированияда жакшы тилдерди көп, бир-эки тилди билсе, full stack разработчик болуп, жакшы иштеп, 1-2 жыл иштеп туруп, жуниор болуп, Европа же Америка кете алат. Бирок бизде монда экинчи маселе. Тил эле керек, англис тили. Францияда программисттер англис тилинде эле иштейт. Германияда деле англис тилинде иштейт. Мында келгенде Финляндияда деле ошондой. Мен өзүм 25 мамлекетке барып келгем, ошол изилдеп. Финляндияга баргам, бир чоң компания айткан, биз 20 программист ала алабыз. Бизге жуниор даярдап бергиле. Бирок алар не только фронтенд, бэкенд жагында билсин деп айткан да. Ошону экөөнү билсе, даже мындай жуниор как бы жаңы бүтүп кичине опыт алгандарды эле алып кете алабыз. Бирок самое главное бизге англис тили на уровне болуш керек да, чтоб проект кылганда бул IT компания бул совместный жумушта, командный жумуш бул. Өзүң жумуш иштей албайсың. Постоянно проект менеджер бар и команда иштейт. Францияда деле Франция мамлекети уже Франтех виза деген сайт кылган государственный. 110 компания бар ошо сайтта. Бизде Кыргызстанда отуруп, азыр ошо сайтка кирип, любой компания продавать болот. Собеседование өтүп, самое главное англис тилиң болсо эле. Анан визасы деле упрощенный система. Программисттерге аябай упрощенный система. Европага да жана Америкага да. Ошону аябай жакшы мындай айтканда бонусу бар да, виза алыш үчүнчү программисттерге. Студенттерге ушундай мүмкүнчүлүк бересиздер силер? Ооба, бизде англис тилден бизде бир бала Канадага кеткен, 2 бала Америкада иштеп атат. Ушул 4 жыл аралыгында, э? Ооба, бирок бул эмне үчүн ушундай болот? Анткени биз жана англис тил менен эле проблема болуп атпайбы? Ал окууну бүтүп, экинчи кесипти бир направлениени бүттү, экинчи направление уже бир направление бүтүп жумуш кирип кетип атат, зарплата болот, акчаны алып атат, анан уже менин оюмча дальше не развиваются да. Хотя мындай ойлогондо экинчи направлениеде эле окуп койсо, анан кийин англис тилди жакшы уровень кылып, анан кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар. Полностью мындай резюме жасап атканда биз аябай готовить этебиз да, потому что мындай айтканда сен жакшы билсең деле, собеседование өткөндө деле өзүнүн тонкостьтери бар да. Анан бар эле ойлойт, мен окуп алсам эле жумуш кирип кете алам. Аякта деле собеседование жооп бериш керек, сен личный качествоң кандай, анан Америка көп ошонго басым жасайт да. Сложный собеседование, 2-3 этабы бар да собеседованияда. Анан канча жыл жана канча акча төлөнөт сиздерде? Биздики азыр мына биз региондордо жаңы ачылып атабыз. Бизде детский ошондо 2,5 миң сомдон болуп атат, а взрослый 6 миңден кылып атабыз да. Ошондо токмок кошко аз ачтык. Анан сентябрдан баштап биз уже декабрга чейин мындай айтканда чет макет деп коем. Региондордун баарына уже план коюп, уже ачылалы деп атабыз. Анткени аларда во-первых, мындай мүмкүнчүлүк жок, академия деле жок. Анан биз ошо региондорго басым жасап жумушту азыр ошо пландап атабыз 2021-2022 жылы. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, эч күндүн кечи теле долбоорунда бизде билим берүү тармагында боюнча сөз болуп атат. Бизде конокто Алманбет Нарыбаев, Айтиран эл аралык академиясынын негиздөөчүсү. Азыркы учурда биздин эфир жарнамалык тынууга кетип атат. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров.
Биздин жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө жана социалдык баракчаларда көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы бир жолу салам. Сиздер менен иш күнүн кечи теледолбоору кечтин кезекчиси Адилет Кайыров. Бүгүн биздин эфирдин темасы билим берүү тармагы. Биздин студиябызда конок Алмамбет Нарыбаев, Айтиран эл аралык академиясынын негиздөөчүсү. Туурабы? Алмамбет байке, айтсаңыз, ушул академиянын билим берүү системасы боюнча көбүрөөк маалымат керек болуп атат бизге. Балким эл аралык тажрыйба алып келдиңиз, ошол жактан жаңыча баягы программа барбы окутуу боюнча студенттер? Биз мына ушу 4 жыл ичинде көп өзгөрүш киргизип атабыз жыл сайын. Анткени мен бир жылда 5 мамлекетке барып келем. Мен өзүм деле максатым бар, планыбыз бар. Келинче экөөбүз анан акыркы жыл 2020 биз Америкада жүрүп келдик, 11 ай жашадык Америкада. Алга чейин жылына 5-6-7 мамлекетке, европалык мамлекеттерге партнерым менен да кезигип, ошол жактарга жыл сайын барабыз да. Анан ушу 4 жыл ичинде биз аябай көп изменение кылдык да, методика обучениябызга. Мисалы, любой эле мындай ойлоп көрөм, компания жыл сайын өзгөрүп, улучшат этпесе, бул аябай мындай перспективага жаман болот да, мындайчы. Анан өспөй калат. Азыркы учурда бизде окуп атканда мурун эме жок болчу да, помощник преподавателя деген саппорт деп коебуз да. Мугалим жардамчысы. Мугалим жардамчысы. Азыр биз ошого көбүрөөк командабыз аябай чоңоюп кетти, 50дөй штатта адамдар иштейт бизде. Анан мисалы бизде курс болот атпайбы, дополнительный образование болуп. Анан алар көбүнчө кечинде окуйт, ошо көбүнчө иштеп жүргөндөр. Алар мурун 3 күн окуса, азыркы күндө уже понедельниктен субботага чейин окуйт. Мисалы, понедельник, среда, пятница мугалим менен окуйт, жанында жардамчысы жүрөт. Анан вторник, суббота ошол өткөн теманын баарын закреплять этип, уже мындай айтканда 100% уже программа, ошол именно ошол сабактар уже мындай айтканда мээге таптак келет дегендей эле айтайын деп атам да, мындай полноценно они уже закрепляют полностью. Толук менен калып калат, толук менен. Бирок мен мисалы Германияда окуганда деле аякта 3 күн эле окучук, бирок андай жок болчу. Жумасына 3 күн эле. Жумасына 3 күн эле, и то 2 күн офлайн окучук, 1 күн онлайн окучук, закреплять этип. Кичине слабыраак болчу даже Германия Берлинде. Биз эми көп жакты карап, көп академиялар менен кезигип, ошону системаны киргизип, азыркы учурда бизде уже 4-5 айда 18-19 жаштагы балдар, акыркы эле жаман позитивный бала бар, Камал деген киргиземиз Инстаграмга алып. Өзүм муну лезгинка билечи. Лезгинка байке инисилер менен лезгинка биле 5 бала болуп акча тапчыкен да. Анан ошентип бизге келип окуп, анан 4-айда эле уже жумушка кирди. Зарплатасы 350 же 400 доллар беле, биринчи айдык зарплатасы. Кыргызстанда. Бишкекте эле. Анан 5-6 ай окуп бүттү бизде, бирок уже иштеп аткан 5-айдан баштап, уже стажировка келип, уже жумушка кирип иштеп аткан болчу да. Ошо 6 ай аралыгында мүмкүнбү ушундай билим алып жана жумушта иштеп баштоо? Мыякта 100% айта албайм, анткени бул адамдын өзүнөн да, мисалы. Бул суроону бергеним, көбүнчө компаниялар Кыргызстанда сертификат боюнча көбүнчө сала бербейт го. Ошону. Жок, ушу айтып атпайсыз, 6 айдын ичинде мүмкүнчүлүк бар бүтүп. Бул мүмкүнчүлүк, конечно, бар. Кээ биркилер жакшы окугандар уже өзүн аябай дополнительно домашний заданияны кылып, изучать этип, уже 4-5 ай жумушка кирип кетип атат. Көбүнчөсү 6 ай окуп, анан кийин процесс уже резюмени даярдап биз жардам беребиз. Жакшы окугандар, мисалы бизде система эме бар да, бальная система деп коебуз. Каждый раз тестти жакшы сдавать этсе, 85-90% өйдө алса, аларга скидка болот. 15%, 20%га чейин окуусунун төлөгөнүнөн скидка болот, аргада мотивация. Анан акыркы биз көрүп атабыз, уже акыркы группаларыбыз көбүнчөсү эле уже 85-90%тан уже тест сдавать этип, баары эле скидка ала баштады да. Анан бул негизи адамдын өзүнөн да биз ойлоп коебуз, 6 айдын ичинде точно жумушка киремби деп келип сурайт да, мен айтам, мен сага кантип гарантия бере алам. Сен 6 ай келесиң, мисалы. Окумуш болосуң же списывать этесиң, мисалы эртеси күнү интернеттен алып же кандай деп айтпасам делечи. Анан до конца өзүң көңүлүнөн бир окубай бүтөйүн десең деле, жакшы жаман оценка менен жумушка кыйыныраак болуп калат. А сен мындай желание менен окуп, күн сайын понедельниктен субботага чейин 2 саат бөлүп койгула, 2 саат. Ошол эле жетет да. Андан көп деле эмес. Студенттин өзүнөн турбайбы бул? Адамдын өзүнөн негизи да. Анан бирок биз аябай ошону карайбыз, если пропускать этсе 3 жолу уже отчислять этебиз.
жаман окуса уже тоже отчислять этебиз. Анткени бизге бул аябай важный нерсе да. Анткени группаны назад тартат этет. Ну, тянут группу назад, когда например, 10 кишинен бирөө жаман берсе, көбөлө сура берсе, анан бул группанын дагы эме болот да, мындай. Же кайра башка уровеньге отурабыз, начальник ошондон кийин кайра уже окуп баштайт да. Көрүүчүлөрдүн арасында балким IT технологиялар боюнча кызыккандар бар, балким сиздердин академияга келем дегендер бар, ошондуктан маалымат берип кетсеңиз болот. Кантип бериш керек жана 6 айдын ичинде канча төлөш керек? Бизде мисалы Токмок кошто ошондо азыр 6000ден болот да, взрослое программирование. 6 ай 6000ден, 6000ден, детский. Ай сайын 1000 сомдон экен ошондо. Деп койсок болобу? Ай сайын эмес, айына 6000 сом болот. Айына 6000 сом. Бирок Бишкекте тенденция азыр где-то 10.000ден 15.000 сомго чейин курстар турат баасы. Биздики 10.000 эмес, 15.000 эмес, биздики 10.000 сом турат. Эмне үчүн 12.000 сом? Анткени биз азыр помощник преподаватель бар, мугалим бар, анан биздин мугалимдерибиз аябай жакшы эле зарплата алат да, мындай ачык эле айтканда башка академияларга караганда. Ошончулуктан биз жана любой алар деле дорогой специалист болуп атпайбы? Аларга выгодно башка компанияда эле иштеп эле табып акчаны. Бирок бизде эле жакшы мүмкүнчүлүк условия түзүп берген үчүн бизде ошо жакшы специалисттер иштеп атат. Компьютерда бересиздер? Компьютерда беребиз, обязательно компьютер. Анан биздики еще детское программирование бар, программирование. Аякта 7 жаштан 15 жашка чейин окуйт. Бирок мен еще эмнени замечать этип баштадым, 13-14 жаштагылар взрослый программаны окуп баштап аткан, алар аябай жакшы информацияны кабыл алып, аябай жакшы проекттер түзүп атат да. Бир-экөө эле көрдүм мен мындай эсимде барганда. 14 жаштагылар уже 10.000 сомго бирөө сайт жазып берип, 15.000 сом сайт жазып берип, уже акча тapa баштады да, 14 жаштагылар. Окуп жатканда эле? Мектепте окуп жаткан балдар. Мектепте. Бирок бул алардын ата-энеси не нацелены, чтобы они сейчас зарабатывали. Бирок эркектер мындай более шустыраак деп койсом деле болот болуш керек. Ошол уже акырындан ушундай сайттар жазап, кофейняга, анан кафеге жазап, ушинтип акча таба баштады да. Сиздин оюңуз боюнча ушундай кичинекей жаш балдар келгенде курстарга берип, ата-энелерге мисалы кээбирлер балким кыйнайт, курстарга берет го, окуу деп, же спортко бар, же бийле деп, ошол канчалык деңгээлде туура сиздин оюңуз боюнча? Мен ойлойм, мисалы бизде пробный занятие деген бар да. Ата-эне келет баласы менен, ошо детский программада. Пробный сабакты көрөт, эси жакса, мен оюмча көбүнчөсү жактырат. Бирок бир определенный пайыз деле бар, жактырбай, окуусу келбей, алар деле бир ай окуйт, анан кийин уже барбай коет. Ата-энесине айтып, жактырбай атам, же эме кыла албай атам деп. Бирок мен оюмча где-то 85% баары эле жактырып окуп кетип атат. Где-то 10-15% көөбүлөргө жакпай атат негизи программирование. Бул анткени не каждый хочет стать программистом дегендейчи, анан ошончулуктан бирок алардын мышлениеси өзгөрөт да. Мыякта самый основной эме алгоритмическое мышление керек да адамгачы. И детский программада бар, биринчи, экинчи уровеньде уже вырабатывается алгоритмическое мышление. Анан баарыбыз эле ойлойбуз да, программист болуу үчүн аябай кыйын, аябай көп нерсени окуш керек. Мен мындай простым методом айтам, мисалы азбука бар да, алфавитчи. Анан саламатсызбы деп биз аны мындай сөздү коштук, саламатсызбы бул уже значение берип атат да, учурашуу дегендей. Ошо программированиеде эле ошондой эле определенный мындай айтканда 1000 нерсени жаттабайсың, определенный нерсени жаттап, библиотекалар колдонуп эле практика менен тез эле öğрөнүп, уже жаза баштабасың да. Мыякта алгоритмическое мышление керек да, мындай самый основной мен оюмча. Мындай айткандачы. Ошо деги эле Кыргызстанда IT адистер канчалык деңгээлде керек жана кайсыл отрасль деп коет эмеспи, компанияларда иш алып барат, ошол боюнча айта кетсеңиз. Түшүнбөй калдым суроону мындай. IT адистер Кыргызстанда ошол кайсы компаниялар менен иш алып барат же азыркы учурда фриланс болуп атпайбы? Азыр мисалы мурун эң чоң компания болчу, ошол жактордо Zensoft деген компания, алар тилекке каршы ошо бир чоң заказды эмете албай жабылып калды. Эң чоң компания вроде болчу да, мындай айтканда. Андан сырткары көп эле компаниялар бар. 50, 70, 80 программисттер иштейт ошо компанияларда. Бирок мен оюмча мыякта программисттердики мондай да, 1-2 жыл иштеди, уже квалификациясы өстү. Көп төлөп бербесе уже работодатель башка компания өтүп кетиши мүмкүн. Биздики эме перегревка деп коем, текучесть кадров бар да негизи. Көбүнчөсү ойлонуп 2-3-4-5 жыл иштеп Белоруссия кетип калат. Казакстан кетип калып атат. Мисалы бир тааныш жигитибиз бар, ал
Кыргызстанды иштеп, Белоруссия 1 жыл иштеди, аяктан социал жактан мындай атмосфера жакпай, Кыргызстанга келди, Казакстан кетти, Казакстанда 1 жыл иштеди, кайра Кыргызстанга келип, азыр удаленно Казакстанга иштеп атат. Бирок мындай ойлогондо программисттерге, аябай специалисттерге көп мүмкүнчүлүк жакшы бар, условия для работы, кээ Sony PlayStation коюп коет офисте, кровать коюп коет, жатсаң укта, бирок самое главное 24 саат 8 саат проектти иштеп жана Эң башкысы жумушумду бүтүр. Кандай бүтүрөсүң дейсиз? Биз деле азыркы мен команда менен биз чоң жакшы приложение кылдык, платформа азыр буюрса эмки жумадамыз рынокко киргизебиз. Бул контроль сотрудников. 8-ден 6-га чейин полностью көрөсүң, как компьютер функционирует. Мисалы өчүк турса көрсөтөт. Кайсы сайттарга кирет, ссылкаларга экинчисин көрөсүңөр. То есть руководителде полный отчет болот да. Канчадан канчага чейин иштеди, канча саат компьютер өзү ошо программаны күйдү. 5 саатта эле иштеди, 8 саатта ал жөн эле телефонду чукуладыбы. Андан сырткары кайсы ссылкаларга кирди, YouTube'га кирип кино көрүп атабы, жумушта отурабы, же реально 1С'те отурабы бухгалтер болуп. Андан сырткары телефондо мисалы геолокация колунат, ал жумуштан кетип калдыбы, же удаленный сотрудниктерди карасаң болот да, ошо удаленный сотрудниктерди жумушта канчада 8-де приложение күйгүздү, анан телефонуна да кошулат да, каяка кетип калды. Сиздин кызматкерлер билеби GPS бар экенин? Жок, биздики азыр мына тестовый өз компания киргизип атабыз, а эмки жума уже биз уже коммерческий проект кылып, бул уже Кыргызстандан чыккан проект болуп атат да, бул СНГге биз киргизели деп атабыз да. Бул аябай нужный нерсе, өзүбүздүн проблемаларыбызды көрдүк да биз. Мисалы сотрудниктерди контроль кылган үчүн ар кайсы методду кыласың, а мыяктан сен уже айдын аягында эле көрүп коесуң. Мына мондай иштептирсиң, мояктан эмне мыяка кирдиң, эмнеге монча иштедиң, эмнеге тияка кетип калдың, полный көрө аласың да. Ошондо сиздердин ушул долбоор ишке ашса, бул отдельный проект болот да, коммерческий. Кыргызстанда ар бир компания ушул долбоорду алып иштетиши мүмкүн, Биз мисалы ар кайсы компанияга бир айга бесплатно беребиз, колдонгула. Жактырсаңар, там кичинекей эле абонентский плата болот, там $3-4 эле айына элечи бир сотрудникке. И ошо менен колдонсоңор болот да. Жактырбасаңар колдонбогула, биз бесплатно беребиз доступ. Бир ай иштетип келе, жактырсаң бирок көбүнчөсү жактырат. Анткени любой руководительге выгодно жана удобно. Бирок өкмөт үйүнө кириш керек экен ошондо. Өкмөт үйүнө билбейм мен. Алар кандай дейт, бирок бул жана эффективности плюс адам киши билет да, мисалы келип туруп сиз деле жумушка келсеңиз, кой мен текшерет кой, иштейин деп мындай ниет кыласың да. Мындай контроль жок болсо жүрөсүң да, там же тамек чыгып кетесиң, же тияка же сотрудниктер менен сүйлөшүп отура бересиң, мындай полный көрөсүң да. Вот прям жумуштун системанын, любой процесстин баарын отчет чыгып калат. Анан айын жазып, мына мисалы там Насыркулов Азамат же баланча сен күн бир айдын ичинде монча саат монча иштептисиң. Могу күнү жумуштан тияк кетип калыпсың, не по назначению. Монда анан зарплатаң мисалы 30 000 болсо, кечирип кой. Мына биз эсептеп көрдүк, сен реально иштеген саатына эсептеп туруп, мисалы 25 000 зарплата сеники чыгат экен. Ал деле насыян түшөт. Эмки айым ойлонот, кой мен иштейин депчи, 8 саат жумуш келсем иштейин депчи. А бул программа инкогнито жагында карайбы? Инкогнито болуп кандай? Бул вкладкаларда бар эмеспи? Баягы жашыруун ачып алсаң болот го сайттарды. Жок, бул биздики эмеле көрөбүз да, кайсы именно ссылкаларга кирди ошол убакыттын ичине. А так ичине биз кире албайбыз. Только мисалы 1С'ке кирдиби же YouTube'га кирдиби, Instagram'га кирдиби же башка баланча сайттарга кирип кеттиби же ошондой эмелерге да. Түшүнүктүү. Анан сиз баягы IT технологиялар болуп аткандыктан, программист болуп аткандыктан сиздин башкы шайманыңыз ушундай бир компьютерлер болот эмеспи? Компьютерлер, техника, анан ушул ден соолук жагында сурайын дегим келип атат да. Канчалык деңгээлде таасир этет? Мисалы көзгө мен мен өзүм финансист болуп 5 жыл иштегем да. Бухгалтер болуп, налоговый специалист болуп, юрист болуп, аудитор болуп, логист болуп. Анан 8-ден почти 9-12ге чейин мурун 5 жылдын ичинде только компьютерде отуруп эле иштечим. Бирок билбейм, кээ-бирдердики 2 жылдан коллегалардыкы көзү ооруп, ачы кийип калчу да. Бирок меники андай эме эчтеке болгон жок. Анан мен ойлойм өзүм негизи бул муну деле изилдеген жокмун да, ачык айтканда. Бирок ойлойм, азыркы учурда баары эле компьютер менен колдонобуз. Баары эле телефон менен колдонобуз. Бирок апам айтып берет, балам, телефонду жаныңа койбо, тигиге койбо, уктап атканда 10 метр нарыраак кой деп. Негизи туура эле айтып болуш керек, анткени радиация бар болуш керек деп ойлойм да, особенно телефондордо.
мындай деп ойлойм да менчи. Бирок от этого мы не избежать да, это неизбежно. Биз мындай Бардык учурларда бизде технологиялар бар, бардык жерде. Ооба. Анан сиз башында айта кеттиңиз, ошол бизнес тармагында дагы иш алып баргам деп, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Ошондо IT-ран бул экинчи бизнес тармагы сиздин жашооңуздагы. Бизде IT-ран бул ошо образовательный направление, Алмансофт деген бул биз чоң деле заказдар албайбыз, көбүнчө тааныштар же достор же тааныш компанияларга жардам берип, тоже разработка сайтов же приложение жасап бере алабыз. Анан отдельный продукт биздики азыр ошо өзүбүз платформаны жасадык. Название компания Makeman деген название койгонбуз ошолго. Анан ошол менен азыр алектенип атабыз да. Бирок 80% IT 80% жумушум бул көбүнчө IT-ран да. Тигилер 10% эме и 10% белки направление. Анткени азыр биз ошо планда биз Кыргызстандын ичинде региондордун баарында ачууга мындай аракет кылып атабыз да. Анткени оюбузда бар, мындай миссия деп коет го. Партнерим экөөбүз тиги 2025-26 жыл болсо деле мындай чоң миң специалисттер даярдап, ишине мындай Кыргызстанга билим жагынан ошондой чоң салым кылдык деп, анан айтканга чоңойгондо ушундай биз мындай тырышып иштеп, готовить этип специалисттерди ошентип аракет кылып, билим берүү жагынан именно Кыргызстан мамлекетине ошондой чоң жардам салдык деп миссиябыз бар да, негизи основныйчы ошондой айтканда. Кудай буйрсун деп коет эмеспи, Кыргызстан буйрса. Анан ушул сиз IT адис катары кандай долбоорлорду аткаргансыз, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Балким заказдар болгон чоң. Биздики чоң деле заказ дегенде алар деле чоң компаниялардыкындай эмес, там 100 000, 200 000 доллар көбүнчө мындай 10 000, 15 000 долларга чейин заказдарды алып чыкты. Анткени бул мен айтып атпаймынбы, ошо 80% убактымды мен IT-ранга бөлөм, билим жагынан бөлөм да, билим жагына бөлөм. Тиякча команда бар, отдельный команда иштейт, 5 бала программисттер аябай жакшы тоже. Ошолор көбүнчө ошо проекттер менен аларга да чогуу собрание кылып, заказдар алып, өзүбүз көбүнчө өзүбүздүн жана проекттерибизди кылабыз да. Аяктан эле 80% өзүбүздүн проекттин кылабыз, 20% бул жерде заказ алабыз жана мындай кандай деген командага дагы кичине дополнительный прибыль, приток денег болсун деп ошону заказ алып коебуз да. Эфир башталганда дагы жакшынакай инсайт болду, сиздин келинчегиңиз дагы программист экен, IT. Ал дагы эле иштеп атат азыр. Аз деле иштеп атат, бир жерде кафенияда отурат иштеп. Google-да иштейт деп айтты. Ал мындай Google-дун проекттерине фриланс работник болуп иштейт, получается да, мындай. Ал ошо Германиядан эле жумушка кирген. Google компаниясына кандайдыр бир проект керек болуп калганда сиздин келинчегиңизге берет, Аякта бир ана специалист по локализации проектов Google, да, там определенное узкое направление, анан ошо аякта уже канча жыл болду, уже 3,5 жыл болду го дейм, 3,5 жылдын 1 жыл иштеген жок, декретке чыгып бала төрөлгөндө. Калган 2,5 жыл ошол жакта иштеди. Өзүнүн күчү менен кирип калды. Башында мондой болгон, негизи мен эмеге ишенем да, постоянно визуализировать надо, чего хочешь да. Анан ал 2 ай жүргөн Google'га кирем, 1 ай жүргөн Google'га кирем. Эжекеси Америкада иштейт да, программист болуп. Зарплатасы 100дөн ашык $1000 жылына. Родной эжекеси. Анан ал деле айтчы, сен пока 2-3 жыл иштей, анан кийин кире аласың, а пока кое тур, сен жаңы эле окууну бүттүң. Анан эметпей тур, мындай кичине приземляться этет, амбицияңды токтотуп дегендей. Анан ал иштеп, удаленно заказдар алып ушинтип, Кудайга жалгап, ушинтип кирип калды да, бирөөнүн рекомендациясы менен бир проект жазап калып. Ушинтип кирип, анан аябай сүйүнгөнбүз. Анткени семейный бюджет общий да билесиңер да. Аялың саатына 2,5 000 сом табып атса, бул деле семейный бюджетке общий кирет. Ошо тамаша болуп коем. Эң жакшы. Анан ушул сиз дагы баягы эл аралык тажрыйбаңыз бар экен. Балким биздин көрүүчүлөрдүн арасында сизге окшогон IT адистер бар. Ошолор боюнча айтып кетсеңиз, кантип балким окуу жайына тапшырса болобу, кантип курстарды тапса болот, ошентип эл аралык деңгээлдеги тажрыйба алып келиш үчүн. Мен негизи ойлойм, IT-ранга келели деп койбойсузбу? Жок, андай деле айтканда деле туура эмес болуп калат, бирок
если чет мамлекетке кетейин десең, Америка, Европа, Кыргызстан Тажрыйба үчүн да, окуш үчүн, билим алыш үчүн. Билим алыш үчүн деле мен университетке тапшырсаң, эмне үчүн жакшы Германский университет, Чешский университет, ошондой университеттерди канткени ал диплом менен сен реально жакшы чоң компания кире аласың. А биздин диплом менен кечирип кой келе албайсың. Бирок карап туруңуз. Мен өзүм советим Кыргызстанда академияларда окуп, анткени ошол эле билим бизде мисалы 10 000 сом болобу же неважно. Америкада, Европада биз айына 700 евро, 650 эле 650 евро төлөчүк айына. Бул 65 000 сом болот абы. Эки мындай кишиге 3-4-5 эсе кымбатыраак. Америкада ошол эле билим айына эсептегенде где-то 2 000 доллар турат. А мияктан окуп алсаң, можно же было здесь отучиться, анан тияка барып дополнительно билип, жумушка кирип кетсең болот да. Анткени дүйнө жүзүндө жумуш бирдей эле, бир тил. Ана не отличается экен. Просто жана иштеп атканда коллегалар менен аңгырча иштеш керек да. Кыргызстанда орусча, кыргызча, Россияда орусча, мында Европага кетсең аңгырча иштеш керек командаң менен. А то сага айтат да, буну кылып кой десе түшүнбөй отурасың. Ошондой эле. Тил жагын өнүктүрүш керек, Тил жагын өнүктүрүш керек. Ооба, мен өзүм оюм миякта окуп, анан все-таки жана жакшы университеттер бар. Европада деле IT жагынан, жана же Америкада, бирок Америкада аябай кымбат окуу. Билесиңер өзүңөр. Көбүнчө американецтер Европага келет. Европа келип Германия тапшырат бесплатно, же Чехия тапшырат, чешский тилди окуп, аякта бесплатно билим берүүдө. Германия менен Чехияда. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, баары оңой, эң башкысы Алманбет мырзанын айтымы боюнча тил үйрөнүп жана башка өлкөгө барып тажрыйба алып жана билим алыш керек. Алманбет Нарыбаев IT-ран эл аралык академиясынын негиздөөчүсү бизде конокто болду. Чоң рахмат Алманбет мырза, келип бергендериңиз үчүн. Сиздерге ийгилик. Жана ошондой эле биздин эфир уланада эскерте кетейин, бүгүнкү эфирдин темасы билим берүү тармагы. Өзүңдү туура эмес жолдо жүргөндө сезесиңби? Өз ордуңда эместейби? Потенциалың жөнүндө ой жүгүрткөндө сиз эң акылдуу, оригиналдуу же таланты жок экениңизди түшүнөсүзбү? Бул таң калыштуу болушу мүмкүн, бирок сиздин оюңуз туура. Жана бул шектенүүлөр кадимки нерсе. Эгерде сиз суроо берүүңүздү токтотуп, позицияңызга канааттансаңыз, кыялдана албай каласыз. Сиздерге ийгиликке жете турган 7 өзгөчө белгилер жөнүндө айтып беребиз. Биринчи, сиз кандайча жетишесиз билбесеңиз дагы эмне каалаганыңызды билесиз. Ушул энергия менен азыктанып турган нерсеңизге ушунчалык ишенимдүү болуп көрдүңүз беле? Балким сиз биринчи бийлегич бут кийимиңизди алгандан бери бийчи болууну кааларыңызды ар дайым билчүсүз. Же өспүрүм кезиңизде түнкү асман жөнүндө ой жүгүртүп, чоңдордун кадимки вакуумунан тышкары эмне бар экендигин ойлонуп, космонавт болууну кааладыңыз беле? Сиз каалаган нерсеге толук ишенесиз, бирок кыялыңызга кантип жетүүнү билбейсизби? Чоң иш эмес, силер баштадыңыз. Бул эң маанилүү нерсе. Экинчи, сиз тез зеригип, кыйынчылыктарды сүйөсүз. Көбүнчө жаңылыкка умтулуу, кумар оюндарга берилүү сыяктуу жагымсыз нерселерге алып келиши мүмкүн. Бирок психолог Роберттин айтымында, ушул сапатты өлчөө үчүн жеке тесттерди иштеп чыкканда, жаңы нерсени издөө адамдарды бактылуу кылат экендигин аныктады. Роберттин айтымында, ийгиликке жетүү үчүн импульстарды жөнгө салып, кыялыңыздагы келечекке көз чаптыруу үчүн бай элестетүү болуш керек. Бул сапат потенциалыңызды максималдуу деңгээлде өнүктүрө турган кесипти табышыңыздар керек. Үчүнчү, сиз жумуш менен жашоонун тең салмактуулугун сактай албайсыз. Анын ордуна сиз жөн гана жашоого көңүл бөлөсүз. Бирок бул эмнени билдирет? Адамдар жашоосунун ар кандай аспектилерин тутумдаштырууга жана классификациялоого аракет кылышат. Эмне болуп жаткандыгын көзөмөлдөөдү жеңилдетет. Кичинекей айрым бөлүктөрүн оңдоо оңоюраак жана жашоонун бүткүл сүрөтүнө сүңгүп кирүү кыйыныраак. Ийгиликке жеткен адамдар чоң сүрөттү бир заматта көрүп, өзүнүн акыл эс саламаттыгы үчүн эң жакшы болгон нерсени аткарышат. Досторду же кесиптештерди тандайбы? Бул тартипти жана иштин ыңгайлуу ритмин өзгөртпөйт. Ошондой эле ар бир күндү туура пайдалануу маанилүү. Ийгиликке сөзсүз түрдө 40 сааттык иш жумасында жетишүү мүмкүн эмес. Тапшырманын коюлушу жана күнүмдүк өндүргөн нерсеңиздин маанилүүлүгүн түшүнүү кыйла маанилүү. Төртүнчүдөн, сиз башкаларга боорукер, өнөктөштөрүңүзгө көңүл буруп жана башка адамдардын ийгиликтерине кубанасыз. Мотивацияны өз
өз иштеринен издөө жеңилирээк. Бирок ийгиликтүү адамдар башкалардын иштерине чындыгында кызыгышат. Ийгилик бир эле нерсеге келе бербейт. Адатта бул биргелешкен аракеттердин натыйжасы. Эгерде сизде мыкты баарлашуу көндүмдөрү болсо, көп учурда өзүңүздүн пикирлештериңизди колдоп туруңуз. Адатта адам адамга каршкыр деп айтышат. Бирок адамдар бири-биринен үйрөнө албаган учурда атаандаштык жемишсиз. Өзүмчүлдүктү өрчүтүүнү токтотуп, боорукер болууга үйрөнүш керек. 5. Токтоолук. Сиз жетишкендиктериңизге гана көңүл буруп, аларга ар дайым басым кылбай, көңүл борборунда болууга аракет кылбайсыз. Сиз эл үчүн эмес, өзүңүз үчүн өнүгөсүз. Көшөгө артында сиздин иш сапарыңыз чыныгы болот. Анткени ийгилик сизге гана көрүнүп турат. Сиз 5 баасын алууга же социалдык тармактарга көп лайктарга ээ болууга маани бербейсиз. Сиз үчүн маанилүү прогресс. Анткени чын жүрөктөн элден жакшы эмес, өзүңүз үчүн мыкты болгуңуз келет. 6. Сизге акча түрткү бербейт. Сиз аны каражат катары гана колдоносуз. Сизге миллиондогон каражаттын унааларды сатып алуу үчүн же коомдук иш-чараларга баруу үчүн кереги жок. Тескерисинче, ийгилик тапкан акча менен саналбайт деп эсептейсиз. Албетте, акча табуу жашоо үчүн маанилүү. Бирок сиз аны жашоонун максаты кылбайсыз. Тескерисинче, сиз айланаңыздагы адамдарды же кызматкерлериңизди колдоо үчүн же бизнес долбооруңузду өркүндөтүү үчүн ресурстарды жана тажрыйбаны топтоо үчүн акча табууга көңүлүңүздү бурасыз. 7. Сиз кыялданган жумушка ишенбейсиз. Сиз эмгекке жана туруктуулукка ишенесиз. Бул сиз үчүн маанилүү нерселер. Адамдар көбүнчө сүйүү жок деп айтышат. Жомоктордогу сыяктуу эле бул ишенүү ийгиликке да дал келет. Кемчиликсиз жумуш жөнүндө кыялдануунун ордуна аны куруу кадамдарын жасаңыз. Тез ийгилик бул жомок. Сиз өз максатыңызга жетүү үчүн курмандыкка чалып, талыкпай эмгектенүү жана ийгиликсиздикти жеңүү керектигин түшүнөсүз. Чындыгында бул кыйынчылыктар сиздин иш жолуңузду кызыктуу жана баалуу кылат. Эгер ийгилик сизге тез жана көз жашсыз келген болсо, анда анын маанисин жана баалуулугун түшүнүү кыйын болмок. Ошондой эле, ийгилик чындыгында эле бардыгы эмес экендигин түшүнөсүз. Бул сиздин жашооңуздан көз ирмемдер гана. Муну түшүнгөндө сизге бир топ жеңилдейт. Анткени өзүңүздү сүйбөсөңүз жана сыйлабасаңыз, ийгилик чоң мааниге ээ эмес. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бардык бизди социалдык баракчалардан көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы салам айта кетебиз. Иш күндүн кечи программасы ТВ1 KG телеканалы, кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Бүгүн биздин темабыз билим берүү тармагы. Жана ошондой эле биздин жакшынакай коногубуз келип отурат. Бизнес-леди Сайкал Асылбекова, Академия роста инновациялык билим берүү борборунун мүдүрү, Биз франчайз консалтингдик компаниянын түзүүчүлөрүнүн бири. Чоң рахмат, саламатсыздарбы биринчиден. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Бүгүн ушундай орчундуу бир тема болуп атат, аябай кызыктуу билим берүү тармагы. Анан Академия роста боюнча сүйлөшөлүк. Маалымат берип кетсеңиз, кандай иштерди алып барасыздар билим берүү тармагында? Жакшы. Бул Академия роста Кыргызстанда кошумча билим берүү тармагында ишин алып барып келет. Негизги багыттары бул менталдык арифметика, ылдам окуу ыкмасы, скорочтение деп айтабыз, акыл муун деген жакшы бир дагы багытыбыз бар. Мектепке даярдоочу курстар, чет элдик тилдер жана жалпы республиканский тестирлөөгө даярдаган курсубуз дагы бар. Бул эми ошо мектепке жардам берүүчү кошумча курстарды алып барып келет да. 2015 жылдан бери азыркы учурга чейин франчайзинг системасынын жардамы менен жайылдык. Биздин мамлекетибиздин бардык булуңдарына филиалдарыбыз, точкаларыбыз ачылып, ошол көптөгөн өнөктөштөр, партнерлор Академия роста брендинин алдында иштеп келишет. Андан тышкары ошол чет өлкөгө дагы ушул брендти, биздин методиканы, программаны франшиза менен чыгардык. Көптөгөн мугалимдер иштейт, жакшынакай көптөгөн окуучулар окуйт. Ушул франчайз деген өзгөчө бир сөз экен да, ошол боюнча түшүндүрө кетсеңиз. Кыргызстанда көп колдонулбайт болуш керек бул сөз жана бул тармак. Көптүгү ошентип ойлошот, бирок туура. Франшиза Кыргызстан үчүн бул жаңылык. Франшиза негизи бул ийгиликтүү бизнести, ийгиликтүү ошол технологияларын, ноу-хауду алып туруп, ошол бир канча акча майнасына башкаларга сатууну билдирет. Франшиза системасы өзү ошондой иштейт.
Ал эми мен үчүн баягы наукалык аныктамасын айткым келген жок, франшиза деген эмне дегенчи, бирок мен үчүн эксперт катары бул франшиза бизнести жайылтуу, тармактарды өрчүтүү жана өнүктүрүүгө эң ыңгайлуу, эң ылдам инструмент да, ыкмасы. Бизнести жайылтканга эң жакшы инструмент деп айтсак болот франшизаны. Академия роста бул инновациялык билим берүү борбору экен. Бул Кыргызстанда дагы ушул биринчилерден болуп ачылган болуш керек, инновациялык тармагында. Бул менталдык арифметика деле өзү жаңы наука да, 20 жылдан эле кичине ашты пайда болгонуна. Ага чейин жанакы эсептеген аспапты, счёты, абакус деген аспапты жөн гана бир математикалык эсептерди чыгарганга колдонушкан. Ушул менталдык арифметика пайда болгондон бери ошол аспапты мени машыктырыш үчүн колдонуп баштадык да. Студенттериңиз боюнча айта кетсеңиз, канча жаштан канча жашка чейин? Студенттерибиз 4 жаштан 16 жашка чейин азыркы, бирок андан улуу деле студенттер келип окуса болот. Чоң адамдар да келип окуса болот, анткени менталдык арифметика бул Альцгеймер оорусун алдын алат, дагы көптөгөн абдан көп пайдалары бар. Бул мени машыктырат, эс тутумду жакшыртат, логикалык, системалык ой жүгүртүүнү өнүктүрөт. Ошондуктан баардыгына пайдалуу. Андан тышкары элдин баары ойлошот, Академия роста болсо эле бул менталдык арифметика депчи. Жок, андан башка дагы багыттар бар, абдан жакшы. Бул китеп окуганды техникасын үйрөткөн, ылдам окуу ыкмасы. Акыл муун деген программабыз болсо, бул элдерде баягы лидерлик сапаттарын, ораторлук чеберчилик, ишкердүүлүк, ой жүгүртүү жана башка сонун ошондой soft skill деп коебуз. Ошондой баягы навыктарды берген курс. Ошон үчүн көптөгөн пайдалуу нерсени тапса болот да бул жактан. Көп эле ушул бизнесмендер келип калышат биздин эфирлерге, айтышат ушул бизнести кандай ачып калышкан. Кичинекей чакан бир окуясы болот да. Анан көбүнчөлөрүкү бул ушул жашоодо ошого такалып, ошол керектүү болуп, анан баягы мүмкүнчүлүк пайда болгондо ошол боюнча бизнес ачышкан. Сиздин ушундай окуяңыз барбы? Эмне болуп ачылып калды? Ошол боюнча бар, албетте. Бул эми биринчиден мен деле ошол эмнени кандай бизнес ачсам, эмне кылсам деп өзүмдү издеп жүргөн убакыт болчу, бир 6 жыл мурун. Өзүмдү издеп дегеним эми мен иштечимин, башка университетте иштечимин, эл аралык проектлерде иштечимин, бирок дагы бир нерсе ачкым келип жүргөн да. Экинчиден бул мен өзүм кичинекей балам болгондуктан, өзүмдүн балам 5ке чыкканда ошол ойлонуп баштайт экенсиң, кандай курстарга берсем, кошумча эмне кылып өнүктүрсөм деп издеп баштайт экенсиң да. Анан ошол бир күнү эле эшикке чыгып, ата-энелер менен сүйлөшүп, ушундай менталдык арифметика деген курс бар экен, YouTube'дан карап көрсөң деп атпайбы бирөө. Аны YouTube'дан ачып карасаң. Кыргызстанда эмес, башка өлкөдө. Кыргызстанда эле. Кыргызстанда эле. Кыргызстанда жок болчу, бирок ошол YouTube'да бар экен, бирок Кыргызстанда жок да. Кыргызстанга жете элек. Анан ушундай нерсе бар экен деп, анан эмне арифметика десем, менталдык арифметика дейт. Анан не макул деп YouTube'дан көрүп, анан абдан жакты мага. Аябай ошол күнү уктаган жокмун, аябай толкундандым. Эмне үчүн бул Кыргызстанга жете элек, бул ушунталык фантастикалык натыйжаларды берет экен, кичинекей балдар калькулятордон дагы ылдам ушунчалык оор математикалык маселелерди чыгарат экен деп аябай таң калдым да. Анан научный жактарын изилдеп баштадым. Ошентип эле бир жумага жетпей мен Малайзияга, Россияга, Казакстанга баягы иш каттарын жөнөттүм да. Ошол сунуш каттарын жөнөтүп электрондук менен эле. Анан кийин эң биринчи болуп Россиядан жооп келди. Анан кийин Малайзиядан, анан эң артында Казакстандан жооп келди. Баягы шарттары, эмне сунуштарынан. Колдоо катары ошондо? Просто Кыргызстанга алып келейин депчи, алып келейин, ушуну көргөзөйүн деп. Эң биринчи эне катары кызыктым, өзүмдүн баланы окутайт. Экинчиден бул ишмер катары ушундай бизнес ачсам болот экен. Ошентип эле бир айга жетпей уже Россияга барып, бардыгын окуп, үйрөнүп, алып келип баштадык. Ошо Кыргызстанда курстар боюнча сүйлөшкүм келип турат, сиз менен бизнес леди катары жана ошондой эле эне катары. Көбүнчө биздин ошо ата-энелерибиз кичинекей кезибизде бизди курстарга жөнөткөнгө аябай идеялары пайда болушат, аябай жагат ошондой курстарга жөнөткөн балдардычы. Анан мындай суроо жаралат да, балага бул канчалык деңгээлде пайдасын жана зыянын тийгизет? Мындай да, эң негизгиси эле эмне үчүн биз билимди берип атабыз балдарыбызга.
эң негизги максаты эмне? Акылдуу болуу үчүн эмес, мисалы жакшы санаш үчүн эмес, математиканы билиш. Эң негизги максаты мен үчүн бул бактылуу болуш үчүн. Ошол балабыз чоңоюп, чоң адам болгондо өзүнүн ордун таап бактылуу болсун деген бир гана максат да. Бактылуу болуш үчүн эмне керек? Аны үчүн өзүнүн үй бүлөсү болуш керек, аны үчүн жакшынакай өзүн өзү багалап турган акча тапканды билиш керек. Ушундай көптөгөн бир компоненттер бар да. Аларды бериш үчүн эмне кылыш керек да? Баардыгы келип баары бир билимге такалат да. Билимге такалганда ал жерде дагы ошол өзүнүн навыктары бар. Мисалы, адам ийгиликтүү болуш үчүн 5-6 эле бир навык керек экен. Аябай көп навыктын кереги жок да. Бул деген жакшы сүйлөгөндү билиш керек. Анан жазганды билиш керек, кат жазганды. Бул жөн эле сүйлөп жазганды эмес, ошол грамотно жазыш керек да, катасы жок, жакшынакай туура жазганды, туура сүйлөгөндү билиш керек. Экинчиси бул инновацияларды, чет элдик тилдерди билген жакшы да. Эми технологиядан артта калса азыр ал дагы туура эмес, анан чет элдик тилдерди деген. Үчүнчүсү бул математика. Математика деген бул царица наук деп коет. Биз азыр акчабызды санайбыз, биз убактыбызды санайбыз, биз өнөктөш курсак процент деп бизнестин долясын санайбыз, андан башка көп нерсени, даже музыка ошол математикага байланыштуу, ноталар дагы математика менен байланыштуу, медицина математикага байланыштуу, сельское хозяйство байланыштуу. Ушул баардык нерсе математика менен биригет да, ошон үчүн аны билиш керек окуучу. Андан тышкары дагы окуганга сүйүү да, ошол любовь к чтению деп. Ошол навыктарды 4-5 навыкты берип койсок балабызга, ал өзү кийин ошону улантып кете берет да. Керектелет, Керектелет, сөзсүз түрдө жашоосунда керек болот. Бул минимум, ушуну беришибиз керек. Анан ошон үчүн бул кошумча билимдер керек, анткени жалпы билим берүү системасында мисалы сүйлөгөндү үйрөтпөй атат. Оратордук, чеберчилик жок, лидерство деген жок. Предпринимательский навыки деп атабыз азыр, ошол ишмердүүлүккө үйрөтүү андайлар жок. Мисалы акча санаганды үйрөтпөйт, финансылык чеберчиликти, сабаттуулукту, финансылык сабаттуулукту үйрөтпөйт, убактысын туура колдонгонду, туура максат койгонду, мисалы. Көптөгөн керектүү нерселерди мектепте дагы, университетте дагы бербейт. Ошондуктан ата-энелер өзүлөрү издеп, ар кандай жакшынакай курстарды табып, аны берип атат да. Ошон үчүн бул керектүү нерсе деп ойлойм, абдан керектүү. Бир гана балдарга зыянын тийгизбеш үчүн туура ошону бериш керек да. Ошол боюнча тегисеңиз кантип бериш керек ошо балдарды? Туура курстарга. Кээ бирлер айтат, менин баламды эмне жакшы көрөт же эмне таланттары бар экенин деле билбейбиз, эчтекени деле. Балдар өзлөрү билбейт го, биринчиден. Алар албетте билбейт, анткени алар аны деген мындай даамдап көргөн эмес да. Калыптан элек билбейт. Калыптан элек, даамдап көрө элек, алар мисалы колдоруна ошол музыкалык аспаптарды кармап дагы көрө элек. Может, кармап көрсө жагып калат, может, аябай чоң таланты ойгонот. Ошон үчүн ата-энелердин ошол баласы 6-7 класс болгончокту баардык нерсени көргөзүп чыгыш керек да. Алып барып, ушундай курс бар, бул жакта да курсы космонавтики деген мисалы. Бул жакта там ушундай ораторлук, чеберчилик курсу бар. Бул жакта спорт жагында мындай суу түрүн, суунун алдындагы спорттор, суунун үстүндөгү спорттор деп баардыгын тең попробуй деп мындай берсе, ошондо бала даамдап көрсө, анан кийин бирдемкесин жактырып бир нерсе ойгонот да. Ошон үчүн ата-энелер баардыгын тең өзлөрү биринчи аудит кылып, анан кийин алып барып көргөнү туура деп ойлойм да. Анан кыйнап дагы алып барбаш керек, баланын өзүн сурап, каалайсыңбы деп, анан кийин өзүнө жаккандай кылып, анан түшүндүрүп, бул сага керек болот деген сыяктуу. Мындай чоң киши катары сүйлөшсө, балдар деле түшүнөт болуш керек дейм да. Анан көп балдар башынан баштап туруп таштап коет экен курстарды. Бул деле мындай аябай жаман эмес, мисалы. Ал нормально, анткени балдардын баардыгы тең пианист болууга баягы шарт эмес да, аларга милдеттүү эмес, алардын баары тең. Бирөөнө жагышы мүмкүн, бирөөнө жакпашы мүмкүн. Андан чоң трагедия кылбаш керек да. Жана өткөндө айта кеттиңиз, баягы вуздар боюнча билим берүү тармагы боюнча, анан Академия Роста бул инновациялык билим берүү борбору
көп эле окутат туурабы? Аягында сертификат берип балдар чыгат, окуп чыгышат. Анан сиздин оюңуз боюнча азыркы 21-кылымда санарип доорунда ушу вуздардын билим берүү тармагы керекпи азыркы учурга чейин? Бул суроону бергеним Кыргызстанда аябай көптөгөн ушундай борборлор пайда болуп атат. Мисалы буга чейин Алмамбет байкебиз келип кетти. Алмамбет мырза IT академия ачып туруп ошол боюнча айта кетип атат. Ага чейин дагы эжекебиз келип кеткен инклюзивдик баягы билим берүү боюнча көптөгөн академиялар, чакан жеке компаниялар ачылып атат. Анан университеттердин баягы эски билим берүү системасы азыркыга чейин керекпи сиздин оюңуз боюнча? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Эски билим берүү системасы кереги жок. Эгер ошол эле университеттер азыркы замандын талабына жараштуу кылып программасын өзгөртүп, практика жүзүндөгү эксперттерди алып келип, лекцияларды уюштуруп, ошол практиктер келип өзүнүн опыту менен бөлүшүп, үйрөтүп, анан ошол эле жакта университеттин ичинде мындай лаборатория ачылып, же болбосо мини цехтер ачылып, ошол жактан уже иштеп башташса, бул башкача университет да, мындай университеттер керек. Дипломный работасынын ордуна барып туруп ошол бир ишти кылып келсин, мисалы. Дипломканы азыр эмне кылышат? Интернеттен качать этишет, анан подземкага алып барышат, ал жактан переплет кылып туруп, жакка алып барып өткөрүп берип атышат да. Мындай эмес, ошол дипломкасынын ордуна булар барып туруп изилдөө кылсын, ошол жактан иштесин, бир проект жасап, ошол проекттин долбоорун, натыйжасын көргөзүп, ошол дипломный работасы болсо, бул башкача университет да, мындай университеттер керек. Биздин университеттер тилекке каршы кактагы болбогон азыркы актуалдуу эмес маалыматтарды берип атышат дагы, анан мындай көп нерсени үйрөткөн жок деп ойлойм да. Азыркы университеттердин программасын менин оюмча 1 жылга деле кыскартып салса ошол деле маалыматты алышат. 5 жылдык убакытты коротпой, баардык берген программасын менин оюмча мындай пайдалуураак кылып берсе болот го деп ойлойм да. Анткени өзүм деле студент болгом. Анан мени дагы азыр таанышканда көп адамдар сурай берет, кайсы университетти бүттүңүз эле, каяктан окудуңуз эле депчи таанышканда. Менин күлкүм келет, университетти айткым келбейт, анткени мен мисалы окуган, мен билген билимим, тажрыйбам ал университеттен эмес. Бул менин жалаң кошумча алган тренингтерден, кошумча курстардан, өзүмдүн практикалык натыйжамдан, тажрыйбамдан, анан волонтерлук ишимден да. Бирок ал университетти толук менен бүткөнсүз, э? Университетти бүткөм, бирок мен биринчи билимим очно окугам. Очно окуп, ал жакта отличник болуп, кызыл диплом алгам да. Экинчисин очно окугум келбей койгон, мен заочно окуп эле барбай койгом сабакка. Анан кийин ушу иштечимин. Бирок дипломуңуз бар бүткөндөн кийин? Дипломум бар. Бирок иштеп бүткөм, жогорку билим деген бар. Бирок андан тышкары өткөндө жакында эле бир эл аралык компанияга эксперт катары киргиш үчүн мага эме болду да, портфолио чогултуш керек болду. Ошол жактан бардык дипломдорду сканировать эткиле деди. Менде бир 40тан ашык эме бар экен, сертификат, диплом бар экен. Анын баары эмнени билдирет? Ал деген университетте окугандан башка жактан бир 10 эсе көп алгам да билимди. Ал университеттин диплому керек болдубу ошондо? Эми азыр андан кийин университетте иштедим, анан кийин мамлекеттик бир жерлерде иштеп калдым, ошон үчүн керек болсо керек. Формальность үчүн керек. Башка иш жүзүндө кереги жок болгон жа. Ушу Академия роста инновациялык билим берүү борборунун окутуу системасы боюнча айта кетсеңиз, кандай кызыктуу, балким тажрыйбалар бар, балким жаңы направления бар, ошол боюнча айта кетсеңиз. Кызыктуу нерселер абдан көп. Окуучулар башында келет, кээ бирлер тамга тааныбай эле келет, анан кийин карасаң калькулятордон дагы ылдам санап, анан кийин минутасына 2000ден ашык сөз окуп калышат. Кругозору кеңейет, ой жүгүртүүсү кеңейет, аябай кызыктуу собеседник дагы болуп чыга келишет. Негизи эле балдар менен иштеген абдан кызыктуу. Андан тышкары биз азыр 67дей франшиза сатылды. Ошончо борбор ачылды да. Бул Афганистан, Узбекистан, Тажикистан, Россия, Кыргызстанда да. Афганистанга дагы менталдык арифметика биздин программабыз иштейт. Ал жактан запрос келгенде кызык болгон. Ошондо Афганистандан Кыргызстанга келип атат, э? Жок, бизден алып кетишти да. Биздин методиканы алып барып, ошол жакка иштеп атышат. Бул университет УЦА аркылуу, Агахандын мектеби аркылуу. Анан мен бирок ал жакка барган жокмун, өзлөрү келишсин дедим бул жакка. Мугалимдер келишти, биз аларга тренинг өттүк, окуттук. Методикабызды дарий тилине котордук. Бул китептер биздики мындай оңдон солго ачылып окуйбуз го. Ал жакта тескерчесинен мындайдан башташат, анан кийин араб тилине окшош. Арабчасы. Анан ошондой арабча сыяктуу китепти жазаш биз үчүн дагы бир маселе болду да.
Анан типографиябыздагы тескерчесинен китеп чыгаргандар буларга дагы башкача да көнгөн эмес. Анан аларга дагы бир маселе болуп чыгып, бизге аябай волокитный проект болду, бирок биз жардам беришибиз керек, бизге кызыктуу деп биз ошону акча үчүн эмес, башкача максаттар үчүн жазадык да. Ошентип афгандык балдар дагы биздин программа менен окуп атышат азыр. Андан тышкары Москвада жакында эле 1-июнга барып келдим. Ал жакта дагы борборлорубуз ачылган. Көбүнчөсү биздин мигранттарыбыздын балдары окушат. Мен барганда билип келдим, ачканыбыз абдан туура болуптур. Анткени 10 жаштагы, 11-12 жаштагы окуучулар келип атат. Тамга тааныбайт, тилекке каршы кээ бирлери ушундай ситуация. Эмне үчүн деп ойлойсуз ал? Анткени ата-энелери үйүнө балдарын ташташып коюшуп иштегенге мажбур болушат окшойт да. Ал жака мен деле ойлойм, мындай жыргал жашоодон кеткен жок элдерчи, акча табайын деп, бир өзүнүн жанын багайын деп кетип атышат. Анан балдарын караганга жетишпей калып атышабы, эмне болуп атат түшүнгөн жокмун. Ошондой бир-эки эме болду да, көрүнүштөр болду. Анан негизи эле Кыргызстанда Бишкектеги филиалдардын деңгээли менен ал жактагы окуучулардын деңгээлин салыштыра келсек, аябай чоң айырма болуп атат. Ошон үчүн биз абдан жакшы иштешибиз керек экен деп ойлоп калдым да. Эгер азыр биз көптөгөн филиалдарды ачып, Москвада ошол биздин мигранттар менен иштешпесек, бир канча жылдан кийин абдан башкача поколенияны алып калышыбыз мүмкүн да ошол жактан. Ал жактан кени 700 000 кыргыз бар экен. А биздин борбордо болсо болгону 150 бала окуйт. Анан талап абдан чоң. Анан жанагындай деңгээл менен Россиялык мектептер дагы, садиктер дагы аларды албайт да. Окутканга. Албаш үчүн биз аларга шарт түзүп ошактан ушундай жумушту кылышыбыз керек да. Анан бунун үстүндө дагы абдан мындай ойлонуп аябай келдим бул жака Кыргызстанга. Азыр кайра дагы ошол жака багытты коюшубуз керек экен депчи. Бул бир гана бизнес көз караш менен эмес, социалдык тармагы дагы бар да. Социалдык жагынан дагы алып карасак абдан көйгөйлүү экен да, маселе экен бул. Ошо социалдык тармак боюнча суроо бергим келип турат. Ошол көп эле жеке уюмдар, жеке борборлор көп учурда кайрымдуулук иштери менен аябай алектенишет. Академия Роста уюму, борбору иш алып барабы кайрымдуулук жаатында? Албетте иш алып барабыз. Бизде ошол көп балалуу үй бүлөлөргө, инвалид болобу, же кандай бир финансылык жагынан окуй албайм, бирок баягы абдан окугум келет дегендерге шарттар түзүлгөн. 50%, 70%, кээ бир учурларда бекер окушат, 100% бекер окушат балдарыбыз. Андай окуучуларыбыз абдан көп. Бир гана Ош областын алып карасак, былтыр 100дөн ашык бала бекер окучу да. Ар түрдүү точкаларыбызда. Анан бул маселе Россияда дагы каралган, ал жакта дагы ушундай шарттарыбыз бар. Андан тышкары өзүм дагы көптөгөн баягы благотворительность деген бул акча эле түрүндө эмес, билим түрүндө дагы берилет. Акча түрүндө дагы көп аракет кылабыз бергени. Андан тышкары ошол балыкты берип койбой, ошол балыкты кармап жеген удочка аспапты бериш керек деп мүмкүнчүлүк берип, мен ошондой көп жардам кылганды жакшы көрөм. Ошон үчүн көптөгөн балдары бар, атайын ментордук программалар бар. Алар менен кадимкидей иш жүргүзөсүң, тренер катары. Анан өзүлөрүнүн максатына жеткенге жардам бересиң. Ал мен үчүн дагы парыз деп ойлойм. Көптөгөн менторлорум, ментилерим бар. Анан дагы благотворительность жөнүндө айта кетсек, мен кыстырма кылып айта кетейин. Ошол 25 июнда 19:00 Шератондо чоң благотворительный аукцион өтөт. Кайрымдуулук аукциону, бул жерде абдан кызыктуу, ошол жерде лоттор коюлат. Мисалы World Class-тын жарым жылдык абонементи, мисалы жанагы Кыргыз Органик соктун 1 жылдык запасы, мисалы Академия Росада 1 жыл бекер окуган полностью лоттору, жана башка көптөгөн курстар бар, 1 жыл бекер 35-40 миң сомдук, 100 миң сомдук лоттор коюлат да ошол жака. 19 июнда, 23 июнда. 23 июнда. Анан кийин ал жака билет сатып алып кирсе болот. Анан ошондой кымбат баалуу нерселерди жарым баасына эле сатып алганга шарттар болот да, мүмкүнчүлүк болот. Баягы биринчи баасы 50%га түшүрүлөт да, анан сатылып баштайт. Ким көбүнчөсү көп берсе, ошол сатып алып кетет. Баардык чогултулган акчалар тең билимди колдогонго жумшалат, билим тармагына.
Андан тышкары эң негизгиси Баткен областынын билим тармагына жумуш алып жатат да. Буну уюштуруп жаткан ProKG деген жакшынакай клуб бар, профессионалдар клубу. Билебиз. Ошол ProKG уюштуруп атат. Мен дагы ал жака катышам, абдан жакшы колдойм. Анан эң жакшы демилге деп ойлойм. Кызыктуу, өзү дагы мындай катышканга дагы кызыктуу, лотуңду берсең дагы жакшы көрүнүч, анан сатып алсаң дагы абдан выгодно да бул жердечи. Ошон үчүн жакшы. Анан өзгөчөлөнүп быйыл болсо Америкадан, Россиядан, Франциядан, Германиядан биздин ата мекендик ошол өзүбүздүн мүчөлөрүбүз ошол клубтун жана башка мекендештерибиз катышып атат да. Ошон үчүн ойлойм аябай жакшы кызыктуу иш чара болот болуш керек деп. Академия Роста боюнча дагы суроо бергим келип атат, акыркы суроолордун бири болсун. Акча жаатында канча төлөнөт жана канча ай бою окушат, анан аягында кандай сертификат берилет? Ал сертификатты жумуш жаатында колдонсо болобу? Бизде менталдык арифметикада 1,5 жыл окушат, айына 3000 сом төлөшөт, региондордо айына 2000 сом, пилоттук мектептерде 1500 сом, айына жумасына 2 жолу сабактар өтүлөт 1,5 сааттан. Анан социалдык пакеттер менен кандай башка бир өзүнүн скидкалары бар, арзандатуулары бар. Аягында сертификат берилет сөзсүз түрдө. Сертификатты эми эгер талап кылган уюмдар болсо колдонсо болот. Сөзсүз түрдө анткенде бизде лицензия бар, Билим берүү министрлигинин лицензиясы. Бул ылдам окуу ыкмасы чоңдор үчүн 3 ай курс, балдарыбыз үчүн 6 айлык курс. Китепти окуган техника деген ал башка курс, ал дагы 6 айга чейин созулат. Орт деген курсубуз бар, акыл муун курсубуз 3 айга уланат, ушундай жакшы багыттар бар. Андан тышкары биздин франшизабыз бар, эгер адамдар ушундай өзүнүн билим берүү борборун ачкысы келсе же ушундай билим берүү жаатында бизнес кылгысы келсе, анткени бул бизнес, бул деген бизнес, муну жашырбай эле коюш керек. Бул жакшынакай, элге дагы өзүңө дагы пайда алып келе турган бизнес. Ушундай бизден франшизаны алып алып, өзүңөрдүн регионуңарга же өзүңөрдүн шаарыңарга алып барып, Академия Роста борборун ачсаңар болот. Сиздерден окуп эле, сиздердин франшизаңызды алып? Анткени бизде бүт готовый технологиялар сатылат, биз мугалимдерди окутуп беребиз, аларга баягы руководстволордун баарын беребиз. Онлайн платформабыз бар, ал жерден балдарыбыз машыкса болот күнү түнү. Андан тышкары бренд бар, брендбук, брендбук, финансовая модель, маркетинговый пакеттер бар, өзү полный интерьер бар, бардык класстарыбыз бири-бирине окшош да. Биздин Оштогу филиалдарыбыз, мисалы Бишкектеги окшош болуш керек деген франшиза системасында. Ошо бардыгы даярдалган готовый бизнес деп койсок болот. Ошону алып барып өзүнүн регионуна, билим берүү тармагына салым кошсо болот да, бизнес кылып. Чоң рахмат. Ийгиликтерди гана каалайбыз. Анан сайкал, сиз айтсаңыз, телекөрүүчүлөргө кайла кетсеңиз болот. Балким көрүп аткандардын ичинде Академия Ростага барып билим алам деген көрүүчүлөр дагы бар. Же болбосо бизнес жаатында сизге 30 секундалык убакыт. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи билим бул адамдын бактылуу болушунда керектүү эң бир жакшы аспап, эң бир жакшы компонент. Ошондуктан билим берүүгө бардык жагынан келип салым кошсоңуздар болот. Же өзүңүздөр келип балдарды окутасыңарбы, же бирөөнүн балдарын окутасыңар жардам катары. Же болбосо ушул билим берүүнү өнүктүрүү максатында келип өнөктөш курсак болот. Анткени мамлекетибизге биз чын эле жардам беришибиз керек. Азыр мектептердин саны дагы аз, бала бакчалардын дагы саны аз. Кошумча билим берүү борборлору бул жардам гана берет. Эч качан зыян алып келбейт. Эгер сапаттуу программа болсо, ошондуктан келиңиздер, биз ар дайым ачыкпыз, өнөктөш курайлык, билим берүү системасын жакшырталык, балдарыбызды жакшынакай келечекке даярдап, бактылуу кылып чоңойтуп алалык. Ооба, анткени балдар биздин келечегибиз, туурабы? Эң туура. Бизде конокто Сайкал Асылбекова, Академия Роста инновациялык билим берүү борборунун мүдүрү жана ошондой эле Биз франчайз консалтингдик компаниянын түзүүчүлөрүнүн бири. Сиздерге чоң рахмат, ийгиликтерди гана каалап кетебиз. Жакшы иш жасап атасыздар. Анан ийгиликтер, эң башкысы азыр актуалдуу болуп аткан ден соолук. Бүгүнкү биздин иш күнүнүн кечи берүүбүздүн темасы билим берүү тармагы болду. Сиздер менен 2 саат бою Дилет Каиров болдум. Бул ТВ1 KG телеканалы. Билим алгыла, окугула жана окугула. Сиздер менен көрүшөбүз. Жөн гана ийгилик.